Assalamualaikum, tuğanlar, tuğanlar, akalar, жақсы келдіңіздер, жақсы көріп барымыз, қуанып сүйініп отырамыз. Не мәселе бойынша ел отауыз, не көңіл бойынша ел отауыз барымызды бұға чейін ел отауыз. Бұға чейін көптеген жерлерде талқылы болды, атайын жоғылықтан талқылы болды, жамандық жақсылықта, ана бізде көзді қыста ұлақ болып еді, ұлақты да тоқтыда қойып талқылыған жерлер болды, құдай бұйырса. Үшін жақсы еш болған өткен. Атайын şu meselenin boyunca Atay'ın bayağı Çimçik Kırsoy'da Kasap Soy'unda yerde olup Atay'ın ağalarımızda şu din boyunca düşündürülmesinde Atay'ın çakırdığı şu kişiler konuklarымен sizleri tanıştırıp geçsem Oşu olasının hazayatında bölümün başçısı Ermamat Nurullah gelip oturat Dağı Kaziyat'tan Bakir Avcılar gelip oturat İman Fondu'nun törabasının Jigit Talibek Mustafa gelip oturat Ayıl Hükmet Öz var, Özün Ayıl Hükmet Ondan keyin rayonun imamçılıklardan ikinci zamanı gelip oturat Endi uşuğa jana geçen bu şeyge kabul algan joo dep koyup uşul boyunca sira sizlerge айтып өтсөм ананча мен сиздерден сураныч Атайын ушагаларыбызды чакыргандан кийин сөздү көп сүйлөбөй алгараак сүйлөп агаларыбызды көбүрөөк сүйлөтүп ошолордун жанагындай айткан сөздөрүн көбүрөөк сиңирип алсак деген ойломдо сиздер кандай дейсиздер анан жоо боюнча бир айтып өтсөм сиздерге маркумду акыркы сапарга узатуу боюнча жоо деп жаздык. Караш үчүн бир же эки жылкы койдон ашык союлбасын. Бул ушуну тактап кетсек, бул өзүбүздүн эл үчүн союлбайт экен. Бул динде да айтылат экен, бир бел ашып курсагын ачырып сырттан келген адамга гана ошол тамак аш берип курсагын тойгозуп кетиришибиз керек экен. Эгер тажа болгон жерде биздин эл журт жебей койгон ошол жакшыраак болот экен да ошол жерге барып. Анан кийин себет, калпак, жоолук алып келинбесин, жыртыш, челпек таратылбасын деп жаздык. Анан кийин сарпай кийгизүүгө ошол тажа болгон жерде ошол болбосун деп чечтик. Анан үчүнчүсү үчүлүк, жетилик, пайшамбалык, кыркылык өткөрүлбөсүн деп жаздык. Анан колунан келсе 3 күндөн кийин бир убакытты белгилебей 1 жылга чейинби, 6 айга чейинби бир койду союп, тууган уругун чакыртып, эл журт чакыртып, Куран окутуп койсун деп чечтик да. Анан кийин жылдык күнү баягы шартына жараша жылдыкты дагы мына күнгө деп белгилебей, 2 койдон ашык сойбой, союш жетелеп келип баягы коноктоп чайсырдык кылып отурганды дагы буну да каршы көрүштү да баары. Бир жерде 1 жылдык болуп эми ал жерде ызычуу болуп атса, биз тууганбыз деп бир кой жетелеп келип алып, жиликче отурат экенбиз да, элди да расход кылыпчы. Ушуну карадык, анан ушул 5 жоону кабыл алдык. Көп жерде сүйлөшүп, анан ушул боюнча мына биздин Казияттан келген Нуржигит акелер ушул боюнча канчалык деңгээлде туура, канчалык деңгээлде туура эмес, динде кандай каралган, ушул боюнча эми адистер, атайын адистер маалымат берсин. Анча-мынча суроолор болсо бериңиздер. Ошол азыркы биринчи сөздү Ошо буласынын татба бөлүмүнүн башчысы Эрмамат Нургазы агабызга берсек. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hurmatlı cemaat, hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, ağalar, akalar, iniler. Allah Teala Kur'an'da aytat: "İnned dîne indellâhil İslam."
Allah'ın aldınдағы негізгі din бұл İslam ғана din. Biz ошол İslam dinine moyun sunduk. Musulman kim? Musulman moyun sunuucu. Momun kim? Momun Allah'ın жалғыздығына iman keltirүүчү. Эми Allah Taala bizler менен sizlerdi туғандар атыбыздын, бардығыбыздын атыбызды мусулман деп коюш. Бардығыбыздын атыбызды момун деп коюш. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын алдына келип сурайт: "Я Расулуллах, мусулман ким? Ман ислам. Ислам эмне? Мусулман ким?" деп сураганда пайгамбарыбыз айтат: "Ит'аму та'ам ва атибул калам." Бирөөлөргө жакшылык кылган адам мусулман, сүйлөсө жакшы, ширин сөз сүйлөгөн адам мусулман. Ман иман, я Расулуллах айтыңызчы, момун ким деп сураганда пайгамбарыбыз айткан: "Ас-сабру вас-самаха" деп айткан. Сабырдуу адам момун, жана кечиримдүү адам момун деп айткан. Эми Алла Таала биздерди тугандар, бардыгыбызды силер мусулмансыңар, силер момунсуңар деп бизди Allah Taala özü bizge attı koydu. Эми азыр сиздердин алдыңыздарга тугандар, бардыңыздарга белгилүү, биз дагы ошол маселеде келип отурабыз. Ушул мисалы адамды акыркы сапарга узатуу, ошол адамды барып, ушул кабырга коюп, андан кийинки зинатын кандай өткөрүү шарият жагында кандай каралган. Мына тугандар, биз өзүбүздү мусулманбыз десек, өзүбүздү момун десек, эртең Алланын алдына барганда жүзүбүз жарык болсун дей турган болсо, анда Алла Таала айтат: "Бендем, сен менин алдыма толук мусулман болуп кел. Менин алдыма толук момун болуп кел." Эми караңыздар, биз мусулманбыз деп, мусулмандын, исламдын ичиндеги жакшы, жеңил нерселерин алып, İslam тоскон нерселерди ага бизге жакпаса, аларды албай койсок, анда тугандар караңыздар, биз толук мусулман боло албай калабыз. Пайгамбарыбыз айткан осуяттарынын кээ биркисин өзүбүзгө каалаганын алабыз, каалабаган жактырбаган, бул анда биз пайгамбарыбызга толук иттиба кылган ээрчигендерден болуп эсептелбейбиз тугандар. Эми Алла Таала айтып атат: "Ал-яума акмалту лакум динакум." Бүгүндөн баштап мен силерге динди толук кылып бердим. Wa atmamtu aleykum nemati. Sizlerge özümdün bergen nematımды dagı толугу менен бердим. Allah Taala biz din менен жашасак, диндин көргөзгөн жолунда жашообузду өткөрсөк, Allah Taala айтат: "Мен силерге толугу менен анын сообун берем." Wa raditu lakum al-islama dina. Bendem, men sen үчүн bir gana İslam dinin gana ıra gördüm. Sen үчүн İslam dinin gana ушундай men sana arnadım dedi. Эми караңыздар, İslam dinimiz ne? İslam dinimiz bu adamdardı kıyınçılıktan çıkara turgan din. Adamdardın ortasında uşunçalık жеңил жашоо өткөрө турган din bu bizdin İslam dinimiz. Бирөөгө kıyınçılık жеткирбеш, бирөөнүн kıyınçılыгын birge bölüş bu İslam деп айтылат. Ошон үчүн тугандар, караңыздар, азыркы күндөгү көйгөйлүү маселе ушул биздин азыркы күндөгү болуп аткан ушундай салтыбыздын маселеси. Караңыздар, динде жүрүп, исламда жүрүп, кээ биркилер чектен чыккандар бар. Кээ биркилер чектен ашкандар бар. Ислам аны мындай дейт: чектен ашкандарды бидиатчылар дейт. Бидиат. Чектен чыккандарды илхат дейт. Bunun manisi, kim çekten aşkan bolsa, algандай bir dinge жаңылык alıp келет. Бұл çekten aşуу dinge жаңылык alıp келүү. Kim çekten çıkkan bolsa, anı ilhat deydi. İlhat degen dindegi bar nerseni jokko çıkargan. Kim dindegi bar nerseni bar dep, jok nerseni jok dep bilse, oşonu aytat ahlü sünnet vel cemaat deydi. Peygamberimizin sünnetine ergeçkenler, sahabalardan cemaatın karmaganlar dep seçildi. Oşon üçün bardığız, karаңыздар туғандар, oşol peygamberдің bardығы ümmötübüz dep oturabız. Özübüzdü musulmanbız dep oturabız. İslamga moyun sunduk dep oturabız. Emi biz karаңыздар, dinge жаңылык alып kirişten dağı özübüzdü tosuşubuz gerek. Dinden
bir aşa çağып dindegi бар нерсени жокко чыгарыш дагы биз ал нерседен сактанышыбыз керек. Себеби караңыздар туугандар, биз динге бир жаңылыкты киргизип бул дүйнөдөн кетсек, же кирген жаңылыкка жардам берип, ошол жаңылыкты колдоп дүйнөдөн кете турган болсок, эртең кыямат күнү туугандар, ошолордун катарында кошулат. Ман ташаббаху мин кавмин фахуа минхум. Кимде ким кайсыл учурдагы адамдарга ошондой бир салтка өздөрүн окшоштура турган болсо, ал адам эртең кыямат күнү ошолор менен бирге болот деп пайгамбарыбыз айтып кетти. Эми азыр биз ушундай дин алымдарынан жана ушундай динди түшүнгөндөрдөн ушул нерсени уккандан кийин биз ошол нерседен толук кайтышыбыз керек туугандар. Себеби албетте бизде эч кандай бир күч жок. Биз сиздерди күч менен бир эч кандай иш нерсе кыла албайбыз. Албетте бул дин башынан аягына чейин бир гана түшүндүрүү менен гана айтып келет. Түшүндүрүү менен гана айтып келет. Пайгамбарыбыз айтып атат: "Ал-кайсу ман дана нафсаху ва амила лима бa'dal maut." Силердин араңардагы эң акылдуу адамдар ушулар дейт. Өлүмдөн мурун өлүмгө ушундай таярлык кылган адам. Буну таярлык кылыш керек экен. Мен малдарымды таярлап коюшум керек экен. Мен өткөндөн кийин аны союш керек экен деген эмес. Балким туугандар, жандын берип аткан учуруна таяргерчилик кыл деген. Бир күн пайгамбар Иса алейхиссаламдын апасы Мариям алейхиссалам дүйнөдөн кайтты. Иса алейхиссалам түш көрдү. Билесиздер, Иса алейхиссалам өлгөн адамды тирилтип алган. Иса алейхиссалам апасына түшүндө айтат: "Апа, уруксат берсеңиз, мен сизди кайра тирилтип алайын Алланын өкүмү менен" дегенде, Иса алейхиссаламдын апасы Мариям алейхиссалам айтат: "Кайраңыздар, Мариям, пайгамбарыбыз Иса алейхиссаламдын апасы, Куранда бир гана аял зикир болуп айтылып келген аты, ал Иса алейхиссаламдын апасы Мариям алейхиссалам. Башка эч бир аял Куранда айтылган эмес." Апасы айтат: "Балам" дейт, "жандын чыгышы бунчалык кыйын болбогондо" дейт, "мен анда" дейт, "кайра тирилгенге макул элемин. Жан бериш ушунчалык кыйын экен" дейт, "мен кайра тирилгенге таяр эмесмин." Бул жерде пайгамбарыбыз айтат: "Өлүмдөн мурун таяргерчилик кыл", мындайча айтканда шариаттын өкүмүндө жүр. Шарият кандай көргөзсө сен ошого башый, сен момунсуң, сен мусулмансың. Шарият кайсы нерсени кылба деди, ошол нерседен өзүңдү тос, жок дегенде башка бирөөнү тоса албасаң дагы өзүңдү тос деп айткан. Эми пайгамбарыбыз айтып атат: "Сенин алдыңдагы чоң маселелер бар. Сен ошол маселелерди чет. Сен болбогон бияктагы маселелерди кылба." Себеби караңыздар, биздин алдыбыздагы эмне маселелер бар? Ар бирибиздин жеке маселебиз биздин жаныбыздын чыгышы маселеси бар. Муса пайгамбардан Жабриил периште сурайт: Муса, сен кандай жан бердиң?" дегенде, Муса алейхиссалам айтат: "Мен" дейт, "бул ичиндеги жанды" дейт, "капаста камалган чымчык сыяктуу сездим" дейт. Бир мышык келип ошол чымчыкка ушундай кол салганда, чымчык ичинде чыга албай тыбырчылып тырпырагандай дейт. "Мен жанымды ошондой сездим." Маселебиз башка нерсе. Биз болбогон бир маселенин үстүндө ушундай жүрөбүз. Азыркы күндө биз башка маселе менен сиздердин алдыңыздарга келишибиз керек эле туугандар. Биз бир болбогон маселенин үстүндө келип отурабыз. Эми алдыбыздагы маселе, пайгамбарыбыз айткан, силер кабырга барып коюласыңар. Ар бириңер жан ошол жерге барып коюласыңар. Алла Таала деле Куранда айтат: "Куллу нафсин заикатул маут." Ар бириңер өлүмдүн дамын татасыңар. Жан бересиңер. Кандай жан салынган болсо, Алла Таала кайра жанды кайтарып алат. "Ва иннама туаффауна уджурахум яумал кияма." Силер кандай амал кылдыңар дүйнөдө? Жакшыны жакшы деп билсеңер, анда соогун аласыңар дейт. Бирок жакшы деп айтып аткан нерсени туура кабыл албасаңар, анын сазасын аласыңар.
Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Кимиңерди жаннатка киргизген болсо, кимиңерди тозоктон алыстаткан болсо, мына ошоңо силер бактылуусуңар. Андан кийин Алла Таала бизге ушунчалык бир чоң бир сөздү айтып берип атат. Фамал хаятуд дуnya илля матаул гурур. Бендем, сенин дүйнөдөгү жашап аткан убактың бир жалган соода дейт. Алектенме ал менен. Эми ошол пайгамбарыбыз айтат, алдыңда ал маселе бар. Эртең кыямат күнү жоопкерчилик бар. Ошол маселелерди айтып атат. Акылман адам ошол маселелердин үстүндө дүйнөдө амал кылган адам. Вал ажизу ман атба'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Акылсыз адам, акмак адам ушул дейт. Өзүнүн эртеден кечке нафсинин кайгайы менен жүрөт дейт. Качан бир кыйынчылыкка учураганда Алладан үмүт кылып калат. Буну пайгамбарыбыз акылсыз деп айткан. Эртеден кечке нафсинин кайгайы качан бир өлүм төшөгүнө жатканда Алла. Эми туугандар, караңыздар. Биздин сиздердин алдыңыздарга келип, ушул үчтүк өткөрбөңүздөр, жылкы союлбасын, ушундай малдар союлбасын, кырктык, жылдык, ушундай бир кийим кийишпесин дегенди биз жөн эле бир нерседен айтып эле оюбуздан чыгарып эле айтып атканыбыз жок да туугандар. Бул нерсе баардык китептерде келет. Куран, хадистерде келет. Эгерде ушул нерсенин ушунчалык чоң соо экени болгондо, анда Куранда айтылат эле, же анда пайгамбарыбыз айтат эле, өтө чоң сооп болгондо билесиздер, караңыздар. Анда сахабалар канча сооп болсо ошонун сооптун артынан алар эртеден кечке амал кылат эле. Пайгамбарыбыз дүйнөдөн өткөндө анда сахабалар, ар бир сахаба керек мал эмес, эгер союла турган болсо, керек болсо өзүнүн жанын дагы курман кылганга даяр эле алар. Даяр эле алар. Бир мал эмес, жүздөгөн, миңдеген малды сойгонго алар даяр эле пайгамбарыбыз. Эгерде пайгамбарыбызга ошол аркылуу бир сооп жете турган болгондо. Шарият айтат, бул диндеги нерсе эмес. Бул динге кирген бир жаңылык. Буну биз дин деп түшүнүп калдык. Мындайча айтканда, бул биздин динибизге бидият болуп кирип калды. Пайгамбарыбыз айтып атат, бидияттан сактангыла динге жаңылык киргизгенден. Эми кээ-биркибиз айтабыз туугандар. Эми бул буртадан болуп келатат, анандай буну токтотуш кыйын, андай мындай. Мен ошол кишилерге айтат элем. Сиз башка бирөөлөрдү тоса албасаңыз, өзүңүз тосконго күчүңүз жетет да. Ошондой жерге барганда, ал жерге барып тажиясына катышып, жаназасына туруп, колдон келсе барып кабырына чейин ал жерге барып тупурак көмүшүп, ал жерде Куран окуп кайтып келиңиз. Андан кийинки нерсесине аралашпай коюңуз. Мына толук 2 кыран соопты сиз алдыңыз. Ошол себептен караңыздар туугандар. Пайгамбарыбыз бизге бир динди алып келген. Бизге бир динди түшүндүрүп келген. Айтып атат пайгамбарыбыз, андай кылбагыла. Бул нерсе биздин арабызда бир чоң исрафкерчилик. Вала тусрифу инналлаха ла юхиббул мусрифун. Алла Таала айтып атат, эч качан силер исрафкерчиликти кылбагыла. Себеби кимиңер исрафкерчиликти кылсаңар, силер менин алдымда сүйкүмдүү эмессиңер, жакын эмессиңер деп атат. Биз буга маани бербейбиз. Алла Таала өзү айтып атат, исрафты кылбагыла, азайткыла, токтоткула. Мен исраф кылганыңарды жактырбайм, жакын жолотпойм. Эми бардыгыбыз туугандар дүйнөдөн кайтабыз. Эми кимибиз ошол нерсеге салымыбызды кошуп койсок, бир оз ошого окшогон жакшы көз карашты кылып койсок, туура деген ойду берип койсок, анда ким ошол шариятка динди баштап алып кирген болсо, сиз дагы ошол адам менен шерик болосуз. Кайсыл адам диндеги бар нерсени жок деп чыгарып кеткен болсо дүйнөдөн, сиз дагы ошонун артынан туура ушундай жок экен мындай деп ошол нерсенин артынан баш ийсеңиз, сиз дагы анын катарында кыямат күнү бирге болосуз. Алла Таала бизге бир динди берген. Бул динибиз туугандар.
азыркы күнгө чейин сакталып келген, эч кандай өзгөргөн эмес. Бардык нерсеси өзүнүн жайында. Кээ бир акылыбызда ушундай бир ой кетиши мүмкүн. Мүмкүн бирөө жаңылык киргизип койгондур. Куранга киргизип койгондур, хадиске киргизип койгондур. Булар ошол нерсени окуп алып эле тосуп аткандыр дейсиздер. Жок, андай эмес. Алла Таала динин кыямат күнгө чейин сактаганын өзү мойнуна алган. Аны кандай сактайт? Дүйнөгө Умар ибн Абдул-Азиз деген ушундай бир чоң алым келген. Ошол убакытта адамдар ушунчалык дин жагынан информацияларды алып, Куранга, хадиске ушундай өзгөртүүлөрдү киргизгенде, Алла Таала динин сактап калуу үчүн Умар ибн Абдул-Азиз рахматуллаху алейхини дүйнөгө жиберип, ал дүйнөгө келгенде кандай ундан кылды суруу алгандай, Курандан, хадистен ушундай кошулган сөздөрдү суруу алган. Бардыгын кайра табылып бизге берген. Ошол туугандар, эми сиздердин алдыңыздарга ушундай келип отурабыз. Эми сиздердин ушундай бир ушул нерсени көтөргөнүңүздөрдөн биз ушунчалык кубанып сүйүнүп отурабыз. Себеби биздин бир мусулманга болгон бул бир жардам, бир жакшы көз караш, динге болгон бир кызмат ушул нерсе, бул нерсени туура кабыл алсак. Эгерде бул нерсени туура кабыл албасак, анда динге болгон эч кандай кызмат кыла албай калабыз. Биздин жок дегенде динге болгон кызматым ушунча болсун десеңиздер, азыркы күндөгү биздин муфтияттан айтылып аткан, ушундай казыяттан айтылып аткан, биздин жогорку жактагы ушундай бир алым уламаларыбыздын айткан нерсесине биз азыркы күнү көнүшүбүз керек. Алар бизге туура динди көргөзүп атат. Исрапкерчиликтен тосуп атат. Эми азыр Кыргызстанда мына караңыздар, сиздердин ушул айылыңыздарда ушундай бир исрапкорчулуктан, диндеги болгон бир жаңылыкты жок кылуудан сиздер ушундай ошол нерсени туура кабыл алып көтөрүп турасыздар. Алла Таала сиздерден канча ыраазы болуп аткандыр. Кара менин бенделерим исрапкерчиликтен сактанып атат деп. Караңыздар, бул биздин жылдык өткөрүш, 40-тык өткөрүш, 3 күн өткөрүштү мен сиздерге бир Бани Исраилдин бир коомундагы болгон эмени айтып берейин. Бани Муса алейхисаламдын убагында дагы бир ушундай коомдор бар эле. Алардын кимиси өтсө, эркек адам өтсө, аял адамды бир кичинекей караңгы комнатага киргизет эле. Эч кандай бир анын айнеги жок, кап-караңгы, тышынан култайт эле. Кичинекей бир окошкасы болот эле, ошол жерден тамактарды киргизип турат эле. Ал жанагы биздин аялдардын бир жыл өткүчөң, жылдыгы өткүчөң, көк кийип, иш жакка чыкпай отурушат го. Мына ошол жактан келген да бизгечи. Ал динсиздердин амалы ушундай эле да. Алар камайт эле. Баягы аял ошонун ичинде, тамак ашы дагы ичинде, туалет башка нерсеси дагы ичинде, уктаган жайы дагы ичинде, эч кандай жуунганга суу кирбейт эле. Эч кандай бир тырмагын алганга бир кайчы бир жеме тырмагалы эч кандай нерсе болбойт эле. Бир жыл караңгынын ичинде жатат эле. Тамагын киргизип коет, болду. Бир жыл алардын ошондой эле, аялдары, күйөөлөрү өтсө ошондойду өткөрөт эле. Ал чыкканда кандай эле? Бир жылдан кийин ошо комнатаны ачат эле. Ачканда баягы ичиндегинен жыт ушунчалык жагымсыз, ушундай сасык жыт чыгат эле. Бир эчкини алып келет эле, же бир тоокту алып келет эле дагы, баягы аялга жыттатат эле. Эгерде эчки же тоок өлгөн болсо, сенин эмен кабыл болду деп туруп сүйүнүшөт эле. Караңыздар, эми бир жыл ошонун ичинде жаткырат эле. Тырмактарын албайт эле, чачтарын жуубайт эле. Кандай сасыйт ал? Ошондой караңыздар, динибизге бул дин душмандары кандай нерселерди киргизген эле. Доор менен ошол нерсе айтылып кайтып турушкан адамдар. Азыркы күндөгү дагы биздин азыркы күндө салт санабызда дагы бир ушул ошондой бир көз карашта. Өтсө үйдөгү аялдарыбыз, апаларыбыз көк көйнөк кийиш керек, көк жолук салыныш керек, андан кийин иш жакка чыкпаш керек. Өзү эгерде күйөөсү өтсө аял 4 ай,
10 gün болот. Ошонун иддасы өтүп ушул жерде. Эч жака чыкпайт. Даже караңыздар, шарият айтат. Жаңы бир кийим кийбе дейт. Кийип жүргөн кийимиңди кийгин дейт. 4 ай 10 күн иддат өткөргөндө. Атир севинбе дейт. Ушундай жолдорун айткан. Калган туугандары дейт. 3 күн ыза күтүү күнү деген. 3 күндөн кийин өзүнүн дейт ушундай жумуштарын кыла берсин дейт. Азыркы күндө ушундай бир фатва чыгат. Караңыздар, фатва деген биздин диний маселебиздин чечилиши. Эгерде кайсыл бир адам дейт, бир жумушун кылып атып, кокус бир тууганы дүйнөдөн өтүп кетсе, эгерде ошонун өтүп кеткенине кайгырып, ошол жумушун таштап салса, ал харам нерсени кылды деп фатва чыгат. Күнөө көп атты деп айтат. 3 күндөн кийин өзүңөрдүн жумушуңарды кылгыла дейт шарият. Ошон үчүн арайлык туугандар, бир адам колунда бар, ал союшу мүмкүн. Мен былтыр ушу иштеп атканда ушу сиздерден барган бир аял. Менин дейт туугандарымдын бар жогунун колунда бар дейт. Мен да колуман бардыгы бар дейт. Бирок дейт бир тууганыбыз өткөндө ушунчалык исраф болду дейт. Мен ушунчалык кайгырып силерге келип отурам. Бирок менин аты жөнүмдү айтпайм дейт. Мен тууралуу да айтпаңыз. Эгерде менин туугандарым билсе дейт, мени дейт жөн кылып, мындайча айтканда, мен ушунчалык урушуп алар, талап орто калат. Кимге зыян, кимге пайда? Ичити, жеди алар кете берет. Ал жактагы адам канча ыйлап, жүрөктөн кайгырып калып кеткен менен чатагыбыз жок. Эгерде ошол адам бир жетимдин малын жеп койсо, колунда жок болот. Бир адамдын атасы өтүп кетти, бир уyu бар эле, балдар ошону саап ичишет эле. Ошо менен тиргилик өтөт эле. Биз бардык дагы аны сойдуртуп туруп жеп алдык. Бир жетимдин акысын жеп алдык. Эми ошол эт, ошол тамак биздин ыйманыбызга кандай зыянын берет? Кандай зыянын берет? Ыйманыбыз көтөрүлө атканына биз динге болгон кызыгуунун жоктугу ошол нерсе дагы бизге себеп болуп калат туган. Ошол себептен эми азыр сиздерде ушундай бир жакшы нерсе көтөрүлүптүр. Бардыңыздар бир колдон ушул нерсени колдоңуздар. Аксакалдар да колдоңуздар ушул нерсени, сообун аласыздар. Сообун аласыздар. Кимиңиздер колдодуңуздар, сообун аласыздар. Ошол азыркы күндө сунуш ошондой жанагы эмени сиздерге айтып атат. Ошол нерсени бардыңыздар жүрөктөн колдоп бериңиздер. Бул диндин таказасы, диндин бизге болгон, бизден талап кылган нерсеси ушул. Дин ушул нерсени бизден талап кылып атат. Мынаны токтот. Депчи. Ошого иншалла мен ойлойм, сиздердин бардыңыздар колдоп бересиздер деп. Себеби азыр мен жеп алганмын, мен бирөөнүкүнө барып койгонмун деген ушундай ойлор болушу мүмкүн туугандар. Анда ойду ал шайтандын ою. Шайтан, нафси, бул биздин душманыбыз. Шайтан келип бизге ой салат. Сен баргансың, булар айта берет. Бул кантип токтосун? Биз барып жеп алдык го, биз мынандай болуп алдык го. Же нафси ошол учурда ошондой чучук жешти. Ошондой баягы жылкынын шорбосун ичишти. Ошол жерге барып баягынын этин жешти. Нафси ушунчалык талап кылат. Бир туугандарым, ошол нерсени өзүбүздү сактап коюп, Алланын алдында даража табабыз. Алланын алдында сүйүктүү бенде болобуз. Ошол нерсени аркылуу биз ыйманыбыз көтөрүлөт. Бир мусулманга биздин жардамыбыз ошол болот. Ошон үчүн эми сойло берет бул нерсе десеңиз, макул, сойло берсин. Ушул жерде отурганыбыздын бардыгыбыз ушундай чечим чыгарайык. Мен ошол жерге барып кызмат кылам. Бирок менин ал жердеги этке, тамакка эч кандай менин кызыгым болбойт. Мени Куда кааласа мен жардам берип, жөн эле эч нерсе ичип жебей эле келип кызмат кылып келем деп ниет кылыңыздар, бардыңыздар. Алла Таала ошонун сообун берет сиздерге. Ошондой кыласыздар да туугандар, а? Бардыңыздар, колдоңуздар. Эми биздин дагы эми айта турган сөзү ушул туугандар. Эми келиңиздер, бардыгыбыз бирге динге моюн сунайык, бирибизден үйрөнөйүк. Сиздер сураңыздар билбегендерден, биз сиздерден үйрөнүп, ушул диндеги болгон жаңылыкты биз токтотойлук. Токтотушубуз керек. Ушул жакшы нерсе болуп атат. Эми ушул нерсенин бардыгыбыз бир колдон колдойлук. Рахмат.
Кийинки сөздү казыяттын өкүлү Бакиров Акжол акабыз берет. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En birinciden bizdi jaratkan Allah subhanahu ve taala çeksiz maqtoloruz bolsun. Jana suyuktүү пайгамбарыбыз Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e köptөгөн salam salavatlarыбыз bolsun. Men sözümdün başında bir kıska okuyan menen başlap ulantım gelip turat. Bir üy bülo boluptur. Üy bülödө bilesler, üy bülönün kojoyunu, oşo kojoyundun kelinçegi jana oşondoy эле 3 перзенти бар экен. Күндөрдүн биринде турмуш шарт оор, üy bülönү эркек багыш керек, анан эркек bir талага иштеген жөн деген. Üy bülönү таштап, men bir talaga барып жумуш кылып келейин, акча табайын, üy bülönү багайын, адал пешине тер менен üy bülönү bir багайын деп иштеп кетип, aradan 1 жыл өтөт дейт. 1 жыл өткөндөн кийин üy bülөгө bir кат келет экен. Жанагыл üy bülönүн кожоюнан, баягы сыртта жүргөн кожоюндан 1 жылдан кийин bir кат келет экен. Кат келгенде жанагы üy bülö кат баягы кат абыздан келди деп балдары келинчеги күйөөмөн келди деп катты карайт экен, каттын ичин ачпайт экен. Катты алып ушундай бийик жерге коюп коет. Атасы баласы сагынганда атасын жана кожоюнду катты алып келген атаман келген кат эле уякпай анан ичин ачпайт, кайра бийикке коюп коет. Кийинки жылы дагы bir кат келет ошондой. Аны деле ошо биринчиге окшош эле өткөрөт күндөрүн. 3-чү жылы баягы сыртта иштеп табып келип үйгө келсе, üy bülödө bir эле перзенти калыптыр. Башка эч ким жок. Эң кичинекейи. Анан атасы келип сурап атат: "Балам, кана апаң?" десе, "Апам ооруп каза болду" дейт. Каза ооруп, каза болуп өтүп кетти дейт. "Агаң кана?" десе, "Агам сиз кеткенден кийин сизди издеп кеткен бойдон ал дагы жок" дейт. Анан жанагы üy bülönүн кожоюну айтып атат: "Мен биринчи жылы кат жөнөткөндө катты ачып окудуңар беле" десе, жүгүрүп барып, "Мына сизден келген кат" деп берет. Катты ачып окуп аттыр. Каттын ичинде "Мен апаңдын ооруган ошондо угуп, паланчадан акча салгам, ушуну алып дарылаткыла. Кийинки жылы барам" деп экинчи катта да ошондой келерин аныктап жазган экен. Буну айтканын себеби bir katты окубагандыктан, bir kattын içine mani бербегендиктен bir bülödө ушундай оор нерсе болду. Буну мисал кылган себеби ар бирибиздин үйүбүздө Куран бар. Ар бирибиздин үйүбүздө Куран бар. Ким айтылат менин үйүмдө Куран жок? Азыркы заманда ар бир адамдын үйүндө Куран бар. Ошол Куранды bir калтага салабыз, бийикке илип коебуз, кайра алабыз. 1 жылда bir. Кайра аякка коюп коебуз. 1 жылда bir алганда дагы ал Куранды жанагыл бул жерде барбы жокпу билбейм. Көп жерлерде көрдүм. Жаз келгенде эл Кудай деп коет экен, ошо Куранга баштарын тийгизип кайра апарып илип коюшат үйлөрүнө. İçini okuyayız, içinde emne varken. Oşol Kur'an'dı, içinde ne dedi? Allah Teala emneni görgözdü, kanday kıldı içindegini okuyayız. Janagı üy bülög okşoş bolup kalabız anda. Üy bülögde kanday bir kıyınçılık kelgen bolsa, biz ham oşo Kur'an içinde okuyaylı, eğilip kayra alıp kayra koyup, bul jaşoodon ötüp ketkendeyin anan keyin içini okuyaptım dep ayткан bolsa kандай geç. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip Anas ibn Malik, "Ya Resulallah, ayyu amal ve habbilallah." Allah Teala'nın aldığında kaysıl amal süykümdü, kaysıl amal jakşı degende Peygamberimiz aytat, birincisi vaktu sola, namazды öz ubagында okugun deydi. Summa andan keyin kaysı amal jakşı, dagı kaysı amal süykümdü degende birrul validayni. Ata-enеңди сыйлагын, ата-энеңе урмат көргөз, ата-энеңди сыйлагын, ата-энеңден дуасын алгын, ата-энеңдин кызматын кылгын дейт. Ушул жерге кичине токтоло турган болсок, мына отурган улуу жаштагы аксакал абалар биздин аталарыбыз мисалы өтүп кетти.
Бирок бардыгыбыздын башыбызда хак нерсе. Көзүбүз менен билип, жүрөгүбүз менен сезип турабыз. Бизге да ажал келип ошолордун аркасынан барышыбызга аннык көзүбүз жетип, акылыбыз сезип турат. Бирок биз кичинекей кезибизде ошол биздин атабыз бизди тарбиялады, өстүрттү, эрезеге жеткирди, коомго кошту, коомго дагы өзүнүн тиричин алып кете тургандай кылып тарбиялап кошуп койду. Мындайча айтканда, атабыз бизге салымын кошту, өтүп кете берди. Эми биз атабызга эмне салым кошуп атабыз өтүп кеткенде? Бизди чоңойтуп койду. Мисалы, бак эксеңиз дагы эртеси мөмөсүн аласыз. Биз өтүп кеткен атага мөмө берип атабызбы, же тескерисинче зыян берип атабызбы? Оор тийсе кечиресиздер, бирок ачык айтышыбыз керек. Өтүп кеткен атабызга эртең Аллах Таалам алдына барганда, балам, сени кандай үмүт менен чоңойттум эле? Сени кандай тарбияладым эле? Менин артымдан ушуну жөнөткөнүң жакшыбы десе, кокус. Каяка барабыз анда? Мен сени ушундай тарбиялап, сенен үмүт кылдым эле. Сен жок нерсе, бидат, жалганчылык, дагы башка. Кандай бир жаман нерсе кылсак, баарыбыз атабызга барат барыбыр. Мен сени ушул максатта чоңойттум беле дейт. Жакшы жагы, эгерде Куран окуп, аркасынан дуа кылып, атага көзү өтүп кеткенден кийин кандай бир жакшы сооп иштерди, элдеги болгон жакшылык, элди жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, ушундай коомдогу бир пайдалуу нерсеге салымыбызды кошкон болсок, анда балам, рахмат, мен өтүп кеткенде ушул нерселерди кылыпсың, мен ыраазы болдум десе кандай бактылуу болосуң. Аллах Таалам алдында кыямат күнүндө өзү кылган нерсесине өзү таң калган инсан болот экен. Аллах Таалам айтат, мына ушул жакшылык, ушул неамат, ушу сеники десе, таң калат экен да, бул кандай, бул нерселерди кылбадым эле го десе, балаңдын сага кылган дуасынын урматына ушундай нерсе кылып койдум дейт экен Алла. Балаңдын кылган жакшы иштерине дейт. Мен үмүт кылам. Мына ушул жерде турган жалпы жамаатыбыз 100 адам турабызбы, 200 адам турабызбы? Ушул жерде турган жалпы адам мынабул исрапкорчулук, шариятта жок бидат, ашыкча ыргымчыгым, ушул нерселерди биз ушул тобубуз тоссок, биз бул айылдагы жакшылык нерсенин башаты биз болуп калабыз. Биз жашап өтүп кеткенден кийин дагы ушул нерсе уланып эле турган болсо, ахиретке сооптун арыгын буруп койдуңуз. Ушул ысрапкерчилик, ушул диндеги жок нерсени тосуп коюп кетсек, ошого салымыңызды кошуп коюп кеткен болсок, анда сүйүнө бериңиз. Ушу жакшылык ишти, ушу 1-май айылындагы ушу исрапкерчиликти жоюуга ушу турган гана адам биз салым кошконбуз. Биз баштаганбыз, бизден кийин уланып кеткен десеңиздер, ушу бардыгы соо алып барып турат. Башаты жакшылык ишти ким баштаган болсо, акырына чейин жакшылык иш түгөнмөйүнчө соо артыңыздан бара берет. Кудай сактасын. Ушул топ жаман нерсеге бир себепчи болуп калсак, ал да акыретке чейин алып бара берет. Жаман нерсеге себеп болбой. Бир 2.75-ке чыккан аксакал болуптур. 2.75-ке чыккан аксакал сүйлөшүп атат экен. Эй досум, кичинесинен дос болуп чоңоюштур да. Досум, bundan bulacağın eç kança ömrünüz kalmadı. Aşk varsa 5-10 yıl ömrünüz kaldı. Şu tirgilik turmuşta öyle jürörmey biresi alıp gelmeydi ödeptir. Eki dost bir ürmeyen maslahattaş. Anam, ököteň makul bolup, eki aksakal 75'ke çıkan aksakal. Es algany çet өлкөгө barışat eken. Çet өлкөдө bilesizler, üydün kawattary biyik bolat da. An eki aksakala kızık boluptur da. 75'ke çıkan bolsok 75-nji etajdan alaylı bayagı jatakkananын деп.
Анан билесиздер, лифт бар, билинбейт да, лифт менен чыгып түшө берет. Bir gün sayakаттап келип, жана жатаканасына, гостиницага келип, 75-нчи этажда да чыгайын десе, свет өчүп калыптыр. Электр энергиясы жок. Анан экөө маслихатташат экен. Свет күйүшү белгисиз, жөө чыга берели тепкич менен. Десе, бирөөсү айтат экен. Узак 25-нчи этажга чейин жаштыгыбыз жөнүндө сүйлөшүп чыгайлы. Өзүбүздү алаксытып. 25-тен 50-ке чейин турмуш жөнүндө сүйлөшүп чыгайлы. Үй бүлө курдук, балалуу болдук, турмуш жөнүндө. 50-тен 75-нчи этажга чейин жалаң кайгылуу окуяларды сүйлөшүп чыгайлы деп чечиштир. Анан өздөрү айткандай сүйлөшүп барып 75-нчи этажга келип акыркы тепкичти аттайын десе, жана кайгылуу жөнүндө сүйлөшүп барганда 50-тен 75-ке чейин. Бирөөсү айтат экен, досум, менде бир кайгы калды дейт экен. Айт десе, өтө кайгылуу дейт. Айт 25 этаж кайгы жөнүндө сүйлөштүк го десе, андан да өтүп келет бул кайгы дейт. Айт эми десе, ушу квартирага кире турган үйдүн күлүчү 1-нчи этажда түшүп калып кетет. Мындан өткөн кайгы жок экөө үчүн. Буну эмнеге айттым? Урматтуу Усман бир туган агалар, абалар, бул жашоо ушинтип эле өтүп кетет экен. 25-ке чейин жаштык деп жүрүп өтүп кетет экен. 25-тен 50-ке чейин турмуш, бала чакам үйлөшүм керек деп ал дагы өтүп кетет экен. Анан 50-тен 60-ка барганда кайгырып, бетим ооруду, бутум ооруду, дагы башка кайгы менен бул дүйнөдөн өтүп кетсе, наркы бейиштеги үйдүн күлүчү бул дүйнөдө калып калат. Жана экөөнүн күлүчү бул дүйнөдө калганы эмне үчүн айтат? Намаз бул бейиштин ачкычы дейт. Биздин күлүчүбүз бул дүйнөдө калып калса, ошол 1-нчи этаж. Шайтан болгон 3 эле түрдө алдайт адамды. 3 жаш куракты. Эмне? 25-ке чейинки жаш балдарга барып, намаз оку, тура жүрөйлү, мындай кылайын десең, жашмын дейт. Башка сөз айтпайт шайтан. Жашсың дейт. Жашмын деген гана жоон айтып тура берет. 25-тен 50-ке чейинкини айтсаң, агаян бир шылтоо таптырып койгон шайтан. Эмне шылтоосу? Турмуш курдум, бала чакам чоңойто алайын, 50-60-ка барганда окуйм дейт. 50-60-ка мындайча айтканда гарантиясы бар да айтат. 50-60-ка барганда, же болсо пенсияга чыкканда намазымды окуйм, ошондо тура жүрөм дейт. Шайтан ошону сиңдирип койду. Билинбей отуруп 50-60-ка да капарды. 50-60-ка барган аксакалды аба эм окуңуз десең, агаян бир шылтоо айтып коет. Эмне шылтоо? Тилиң катып калганда эмнени окуйсуң? Бир ошу шылтоо. Көрдүңүзбү, жаштайыңыздан алдап барып 50-60 барганда окуйсуң деп ишендирди. Ой берип. 50-60 барганда тилиң катып калды, эмнени окуйсуң? Айтсаң, тилим катып калды, эми окуй алам. Арабчаны жаттай албайм, бар дейт. Шайтандын азгырыгы бул. Мына ушуга окшош бул дүйнөдөгү ушундай бир жакшы нерсени, жакшы ишти баштаардан алдын шайтан сөзсүз каршы чыктырат. Адамдын өзү эмес. Неге? Шайтан тыбырчылап берет. Шайтандын бир эле максаты бар. Шайтан кафыр болуп, тозоку болгону анык болгондон кийин шайтандын бир эле кызыкчылыгы тозокко өзүнө шерик топтош, башка кызыкчылыгы жок анын. Бир эле шерик топтош тозокто өзүмө шерик жыйнап алайын деп. Кандай жакшылык иш болбосун, ошонун тескерисин кылат. Адам баласы ушунчалык неме болот экенбиз, кылган нерсебизди кылбадым дегенге өтө кыйын болот экенбиз. Кылган нерсени мойнуна албай кылбадым дегенге кыйын болот экен. Кыямат күнү келгенде дагы ушундай жаман иштерди кылып, же бир жаман нерсеге себепчи болгондо дагы адам эч бир шылтоо таппай калганда шайтан кылдырган дейт экен. Шайтан болбогондо мен мындай жаман нерселер ысырап болсун, намазым, ушу бардык жакшылык нерселерди кылат элем. Ушу шайтан гана кылдырбай койду дейт экен да. Аллах Таалам Куранда айтат. Шайтан ошондо кыямат күнүндө ушундай адамдардын алдына чыгып туруп айтат.
Ey adam balası, men sizlerдің қолыңардан sütüröp бар, мынаны қыл деп қылдырышқа мен мүмкіншілігім жоқ эле. Қылбасаң өлтүрөм деп мынтем дей албайт элем. Мен болгону ой эле салып койдум силерге. Сен өзүң ертип кетип кылбадыңбы? Мен ой эле салып койдум. Ушуну кылып көрбөйсүңбү деп көрдүм, сен өзүң эле ошону кылып кеттиң го дейт экен. Караңыздар. Эми жана айттыга, Аллах Таалам алдында жакшы амал кайсы десе намаз өз убагында ок деди. Экинчиси намаз, андан кийин неме ата-энеңди сыйла деди. Үчүнчү амал Аллах Таалам алдында сүйкүмдүү амал бул ал-жихаду фи сабилилlah, Аллах жолунда күрөшүү деген өзүбүздүн нафси менен күрөшүү. Азыркы заман менен айтканда. Ар бирибиз өзүбүздүн нафси менен күрөшсөк, мына ушул Аллах Таалам сүйгөн амалды аткарган болобуз. Нафси, бул нафси оңойлук менен баш бербейт. Нафси оңойлук менен баш бербейт. Балким араңыздардан болушу мүмкүн, биздин деле ата-бабаларыбыз ушул нерсени кылып келаткан. Ушуну жөн эле коюп кыла берсе болбой, намаздарын окуп эле жөн эле ушул нерсеге эле аралашпай эле койсо болмок деп нафс айтып аткандыр балким. Балким кээ нафсин жеңип ушул нерсени кылам, болду деп кээ-бирлери нанып аткандыр. Ар бирибиз өзүбүздүн ичибиз менен маслихатташып көрөйлү. Нафсиге алдантабызбы? Же чыныгы Аллах Тааланын алдына барганда жүзүм жарык болоюн, ушул нерсеге мен дагы коомго салымды кошуп калайын. Исрапкерчилик эң жаман нерсе. Жана жогоруда да айткандай, Аллах Таала исрап кылуучуларды мен сүйбөйм, жакшы көрбөйм деп ачык айткан. Аллах Тааланын алдынан алыс болуп калган бул жаман. Bundan өткөн жамандык жок. Эң жаман нерсе. Ошон үчүн урматтуу абалар, мусулман бир туугандар, бул жакшы нерсе. Угуп сүйүндүк. Мына айылда отурган, ушу отурган мисалы мен ойлойм. Бул айылда биринчи май айыл аймагында адамдын саны мындан көп. Бирок мынау жерге келген ар бириңиздер сүйүнүңүздөр. Эмнеге? Ар бириңиз Алла жакшы көргөн гана адамдар тербап кеп койду бул жерге. Ушу пенделерим ушу жакшылык нерсеге, ушу коомго аралашып жакшылык нерсеге илешип калсын. Ушу жакшылыктын башталышына ушулар да себеп болуп калсын деп, ушу сиздерди жакшы көрүп алып келди. Келсе болмок, башкалар деле балким келбей калгандар. Аллах Таала жүрөгүнө салбагандыр балким. Ошондуктан ар кимиз өзүбүздүн нафси менен кеңешейли. Мынау нафсиге алданбайлы. Нафсини жеңе билген Аллах Таала сүйгөн амалга кирет. Сөзүмдүн акырында бир окуя менен бүтүрөм. Муса алейхиссаламдын учурунда Муса алейхиссалам бир дөңдө отурса, бир жаш жигит ат чабып келген бойдон бир көпүрөдөн өтүп кетет. Ал көпүрө зорго турат. Түшөйүндө эле турган көпүрөдөн бир жаш жигит атты чапкан бойдон келип өтүп кетет. Анан bir жашы улгайган эшек минип алып бир жашы улуу киши келип, жана көпүрөдөн өтөрдөн алдын көпүрөнүн акыбалын көрүп, анан дуа кылат. Эй Кудайым, ушудан мен аман эсен өткөрүп кой деп. Анан дуа кылып өткөн түшүп кетет көпүрөдөн. Муса алейхиссалам билесиздер, Аллах Таала менен түз сүйлөшкөн бир Муса алейхиссалам пайгамбар. Түзмө-түз. Анан Аллах Тааладан сурайт. Жаш жигит келип атты чапкан бойдон дуа кылбастан түп-түздө өтүп кетти, аны өткөрүп койдум. Сага дуа кылганды түшүрүп койдум го десе, Аллах Таалам айтат. Ал жаш жигит дайым Аллах Таала мени эстеп жүрөт эле, мени эсинен чыгарып койду, мен аны эстеп койдум дейт. Кокустан баягы шаш мени эсинен чыгарып койду, бирок мен аны эстеп өткөрүп койдум. Ал жанагы дайым мени эстебейт, качан башына кыйынчылык келгенде мени эстейт, анда мен аны эстебей койдум дейт. Ошон үчүн Аллах Таалам дайым эстейли, дайым жакшылыкта болойлу. Мен үмүт кылам, ушу биринчи май айыл аймагы ушул турган жамаат жалпы Каракулжа районуна үлгү болосуздар деп ишенем. Рахмат. Кийинки сөздү Иман фондунун төрагасы Нуржигит Кадырбек акабызга сөз берсин.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu wassalamu ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Бұл дүние 4 нәрсенің берекесімен сақталып тұрады дейді. Біріншісі алымдардың илими, екіншісі байлардың берешендүүлүгү, үчүнчүсү кедейлердин дуасы, төртүнчүсү падышалардын адилеттүүлүгү. Эгерде алымдардын илими болбосо караңгылар, надандар жок болуп кетет дейт. Эгерде байлардын берешендүүлүгү болбосо кедейлер жок болуп кетет дейт. Кедейлердин дуасы болбосо байлар жок болуп кетет дейт. Бирок падышанын адилеттүүлүгү болбосо адамдар бирин-бири койду бөрү жегендей жеп коет дейт. Мына алымдарыбыз айтты деди. Буга чейин Алланын алдына барганда балким тутулабы деп жүргөндүрүз, билген жокмун деп. Ат арытып жолго артып келип атат. Адамдын адамга берген эң чоң белеги алтын эмес, күмүш эмес. Алтын күмүштү жоготсоң, Аллах өмүр берсе, ден соолук берсе кайра табасың. Долларың 24 000 болсо, бүгүн иштетпесең, эртеге иштетесиң. Эртеге болсо бир сүгүнү. Бирок 24 саат бир берилди, бир кетти, кайра келбейт. Бүгүн 2019-жылдын 3-марты. Кыямат кайымга чейин бул күн кайра келбейт. Ошон үчүн адамга адамдын берген эң чоң белеги бул убакыт. Ошол жерге убактыңыздарды курап келгениңиздерге чоң рахмат. Бул эмнени билдирет? Бул кам пикирди билдирет. Бул жерде алымдар турат, алымдардын көзү динди ачышта бир адепсиздик, бирок уруксатыңыздар болсо анча-мынча айта кетейин. Куранда кумурска жөнүндө айтылган. Айтып атат, аял заты, бизди төрөгөн аял заты, чоңойткон аял заты, апа деген ушундай болот деген. Өзү жебейт экен, сага жедирет деген. Өзү уктабайт экен, сени уктатат деген. Өзү кыйналат деген, сени кыйналбаса дейт деген. Өзү кийбейт экен, сага кийдирет деген. Бир аял өлүп атат дейт. Байкуш төрөп аткан мезгилде. Анан врач айтып атат дейт, же балаң аман калат, же өзүң аман каласың. Кимисин тандайсың десе, баламды аман эсен төрөткүлө, аманат өмүрдү жашадым, баламды төрөтүп алла деген экен. Эгерде эркектер төрөгөндө мындай дебейт эле. Баягы макалыбыз бар го, анысы жолдо, мунусу белден айтат элек, 9 айдан кайра башкасы болот, мен кутулуп кетейин деп айтат болчубуз. Бизде мээрим апачалык эмес. Апа байкуш бизди ичинде көтөрөт экен, анан боорунда көтөрөт экен, колунда көтөрөт экен, жонунда көтөрөт экен, өмүр бою жүрөгүндө көтөрөт экен. Азыр кышпы, жазбы бүт Кыргызстанды кыдырып жүрөм. Түнү менен уктабай телефон чалган бир эле адам бар. Менин апам. Биз канчалык жашыбыз өтпөсүн, чоңойбойлу апалар барда картайбайт экенбиз. Апалар барда бала бойдон калат экенбиз. Керек болсо апалар өтүп кеткенде апаларды ойлогондо да бала болот экенбиз. Өткөндө апа жөнүндө бир кино коюп бердим. Алымдар байкуш көрүштү молдокелерди окутуп атканда. Көрүп атып көздөрүнөн тим эле жамгырдай жаш төгүлүп атат. Ошолор апаларын эстеди. Мен эмнеге муну айтып атам? Ошол апа болгон аял заты мына, аял заты сыйлаш өтө экен, эмне себептен дегенде 70 миллион, 70 миллиард эркек болсун, бир да аял болбосун. 100 жылда адам түгүнөт. Ошон үчүн аялдар сыйлаш өтө маанилүү. Мен эмнеге айтып атам? Пайгамбар алейхиссаламды төрөгөн, Иса алейхиссаламды төрөгөн бир гана Мариям эне өзгөрүптүр Куранга, башка эч ким жок. Адамзаттан, ушунча аял затынан. Бирок бир кумурска кирип атат. Кумурска эмне келген билесиздерби? Сулайман алейхиссалам өзүнүн аскерлери менен келатканда, Сулайман алейхиссалам ал жиндин да тилин билген, куштун да, кумурсканын да, иттин дагы бүт макулук тилин билген. Бир кумурска айтып деди, Сулайман алейхиссалам келет жоокерлери менен. Кокус тебелеп тепсеп, барыңарды кыргып учуратпасын, ийиңерге кирип кеткиле деп айткан экен. Ошол кам пикир үчүн Аллах Таалага жагып калып, Куранга киргизип коюп атат. Куран деген бул жөнөкөй нерсе эмес. Адамдан Аллах Таала канчалык бийик болсо, адамдын сөзүнөн ошончолук бийик. Мен эмнеге муну айтып атам? Мына жүрөгүндө кам пикири бар, жигиттерибиз бар экен, ошого сүйүнүп атам. Мен ушу айылдан кетип аткан мезгилде кичинекей балдар болчу чыт курса. Ошолор ишке жарап, ака келиңиз деп, алымдарды чакырып, мынча нерсени бүгүн телевизорго көрүп жатса болбойт беле, эс алып жатса болбойт беле, аш жеп атса болбойт беле, уктап атса болбойт беле, жок. Базар күнү өздөрү да тынган жок, сиздер да тындырган жок. Бул жерге келген убактыңыздардын Аллах берекесин берсин, ошондон ыраазы болсун. Бияка келатканда Кудай буйрса, ар бир кадамыңыздардан бирден сооп жазылды, бирден күнөө кечирилди. Биз сооп менен күнөөнүн кадырын билбей атабыз, зыянын билбей атабыз. Неге сооптун кадырын билбейбиз? Анткени сооп көрүнбөйт, сом көрүнөт. Сом үчүн жаныбызды беребиз. Бирок сооп көрүнбөйт. Бирок сооп боюнча мен бир деген айтып берейин. Акыретте бир адам тозокко чечилип калыптыр. Эмне себептен дегенде бир гана сообу бар экен. Бир адам бар экен, сообу аябай көп экен, бирок тозокко кетип атыр, анткени сообуна караганда күнөөсү бирөөнү гана көп экен. Анан андан барып сурайт экен, атасынан сурайт экен, атасы кой балам дейт экен, ары баш дейт экен, апасына барат экен, апасы айтат экен, мен сени туудум, чоңойттум балам.
эми кыйналып атам. Өзүмдүн абалым оор дейт экен. Бир тууганына барат, бир туугандык бу дүйнөдө аманат, тиякта бир туугандык жок. Досуна барат, сен үчүн жаным берем деген. Досу да качат. Айла жок, бир гана сооп жетпей атат. Бир сооп болсо 5 кетмек. Тияка кеттерде алдына бирөө келет экен, келип айтат экен, сага сооп керекпи? Сооп керек. Мен бир соом ал. Айтат экен, соогуң көп болсо жок дейт экен. Канча соогуң бар? Болгону бир соогуң бар дейт экен. Калган бүт эле күнөө экен. Соуп мен менен болобу же менде болбойбу айырмасы жок, баары бир мен тияка чечилип калдым. Жок дегенде сен кутулуп кет деп берген экен байкуш. Ошонусунан жараткан Алла ыраазы болуп, тигинин күнөөсүн соопка айлантып, экөөнү тең 5ке түшүргөн экен. Ошон үчүн сооп азыр кадырын билбей атабыз, бирок бул жака келген ар бир кадамыңыздарга жазылды сооп. Бул жерде отурган ар бир мүнөтүңүздөргө жазылды. Алымдар менен 2 мүнөт отурсаң 2-5 берилет дейт. Ушул адамдардын сөзүн укканыңыздар үчүн жазылды. Кулактын акысын бердик, көздүн акысын бердик, тилдин акысын бердик, убактын акысын бердик. Эгер буяка келбесек эмне кылат элек? Балким сотка чукуламакпыз, балким карта ойномокпуз, балким саясат сүйлөшүп отурмакпыз. Алла Таалага 3 нерсе жакпайт экен. Биринчиси өткөн кеткени сүйлөшүп отурган. Эмне себептен дегенде ассаламу алейкумдан башкасы бүт эле күнөө. Ал саясатчыны жамандайсың, бул саясатчыны жамандайсың, тигинин акысына киресиң, муну ушактайсың. Ушак деген ушундай нерсе бир туугандын этин жеген менен барабар. Азыр билинбеген мен акыретке барганда кимди ушактасаң маңдайыңа келип, мен сени адам деп жүрсөм, адам эмес турбайсыңбы? Ошонун баардыгы көзүнө көрүнүп коет экен. Ошон үчүн мен дайым айтам, эгерде кимде ким бирөөнү жамандагысы келсе, Атамбаевди, Кекебаевди жамандап не кыласыздар? Атаңыздар менен апаңыздар жамандаңыздар. Не себептен дегенде акыретте жок дегенде соогуңуздарды атаңыздар менен апаңыздар алсын. Кимди жамандасаңыздар, кимдин акысына кирсеңиздер, ошолор келип алып туруп сизден соогун алат экен дагы, андан кийин күнөөлөрдү жүктөп коюп, тозокко себеп болуп калат экен. Экинчиси не жакпайт дейт? Пайдасыз суроолорду бергендер. Кээ бир адамдар бар, жолун билет, бирок суроо бере берет. Анан атайын берет, бул алым жооп берсе, чубак ажы мындай деди эле го деп, чубак ажы жооп берсе, Апшүгүр ажы мындай деди эле го деп, адамдар менен адамдарды уруштурган фитначы сыпаты болот. Кудай ошондон сактасын. Үчүнчүсү ысырапкерчилик. Ысырап дегенде эле биз акчаны түшүнүп атабыз. Убакыт ысырапкерчилиги бар, сөз ысырапкерчилиги бар, өмүр ысырапкерчилиги, адеп ысырапкерчилиги, акча ысырапкерчилиги, рызык ысырапкерчилиги бар. Ошон үчүн Алла Таала мына убактыңыздардын берекесин берсин, өмүрүңүздөргө береке берсин. Мен алдыдардан кийин бирдеме сүйлөгөм келген. Анткени бул адепсиз болот, алдындардын алдында сүйлөгөн. Бул жерде атам көргөндөр турат, чөй коюп бияк отуруп алдым. Бул да адепсиздик. Бирок адеп бар, өкүм бар. Адеп боюнча туура болбойт эле, бирок бул жерде уюштурган балдар айтты, өкүм бул жака өтүңүздөр. Өкүм адептен бийик турат, мен бул жака өкүмдү сыйлап гана өттүм. Ошон үчүн аталарым, бир туугандарым, бул жерде устаттарым, агайларым отурат. Отургандан кийин байкадым. Биздин убакта айылды башкарган устаттарыбыз отурат. Кичинекей балдар чоңоюп калыптыр, мен теңдүүлөр келишкен адамдар болуп калыптыр. Айтайын деген бир сөзүм, кече ноокатка бардым. Ноокатта белгилүү бир киши өтүп кетиптир. Кантип өттү десем, машина менен келген светофорго токтогон, ошол бойдон кете берген. Туулганыбызды бардыгыбыз билебиз, бирок качан кетебиз эч ким билбейт. Төрөлүп аткан мезгилде кезек бар. Биринчи чоң атаң, экинчи атаң, үчүнчү сен, андан кийин балам. Бирок кетип атканда андай кезек жок. Немересин көмгөн чоң аталар бар байкуштар. Балдарын көргөн аталар бар. Мен атам өткөндө энем байкуш өтө катуу ыйлап. Анткени баса албай калган болчу. Балаңыз жакшы болуп калды, айыкканда келип өзү учурашат деп туруп, алда отургуза берген, кетип калгандан айткан. Эмне айткан жоксуңар? Жок дегенде ыраазымын балам деп айтып коет элем го деп. Кимибиз качан кетебиз эч ким билбейт. Кашыкка тамакты сузабыз. Оозубузга жетеби, жетпейби бир Алла билет. Намазда ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух оңду карайбыз. Солду карагыча жашайбызбы, жашабайбызбы бир Кудай билет. Бирок жашап атабыз, эч качан өлбөчү дейт. Кайсыл адам акылдуу дейт, ким өлүмдү ойлоп жүрсө дейт. Кудайга шүгүр, Японияга бардым, кайра келдим, Америкага бардым, кайра келдим, Германияга бардым, кайра келдим, Польшага бардым, кайра келдим, Кытайга бардым, кайра келдим, Туркияга бардым, кайра келдим. Бирок бир өлкө бар, баргандан кайра келбейм ал жакта. Ушул өлүм бир конок сага келет, бир конок сага келбейт, чакырсаң да келбейт, сурансаң да келбейт. Бирок бир конок бар, суратпасаң да келет. Телеохранитель жалдайсыңбы, акча менен бирөөлөрдү кароолчу кылып коесуңбу, коргон курасыңбы, айырмасы жок. Сөзсүз келет, сен алып кетет. Ошону ойлонбой жашаган жашоо, ошол берекесиз жашоо. Кудай бетин наргыз. Мен айтайын дегеним, эгер той кылсаң кичине даярданат экенсиң. Байкуш өлүм ушундай келет экен, кээ бир адамдар өлүп кетип атат. Баласынын же акчасы жок, же даярдыгы жок.
Биз барабыз дагы кечирип коюңуздар. Карга кузгундар бар, бая өлүмтүк таңдып отурган. Ошол сыяктуу кылып атабыз кээде. Күтүп отуруп, акыркы коюн жеп, акыркы малын жеп, майланышып чыгып кетип атабыз, бирок алардын тагдыры өмүрү эмне болуп атат? 7 күнөөдөн сактангыла баракетке учурата турган деген. Ошонун бирөөсү жетимдин акысын жер. Биз билбейбиз, эт жеп атабызбы, чучук жеп атабызбы, каз жеп атабызбы, же от жеп атабызбы, бир Кудай билет. Анткени жетимдин акысын жеген, от жеген менен бар. Бул Куранда бар, туурабы Ниса сүрөсүндө. Ошон үчүн мени чакырганда башка иштердин бардыгын жыйыштырдым. Мен мекениме, айылыма көп келе албай жүрөм. Бүт Кыргызстанды кыдырган менен. Не себептен дегенде, келип алып акыл айтыштан коркот экенсиң. Атаң көргөн адамдар, сени чоңойткон адамдар, мугалимдер бергер болуп кантип насаат айтасың? Андай болуш керек, мындай болуш керек. Ошон үчүн келе албай жүрөм. Бирок чакырдыңыздар, өкүмгө баш ийип келдим. Мен тилегим ушул жерден башталса экен. Не себептен дегенде, Адам алейхисаламдын 2 баласы бирөө-бирөөнү өлтүрүп койгон. Эмнеден өлтүргөн? Кызганычтан өлтүргөн, көрө албастыктан өлтүргөн. Гангрена деген оору бар. Денени чиртип жиберет. Гангренаны билбегендер болбосо керек. Денени гангрена кандай чиритсе, адамды көрө албастык ошондой чиритет. Ошо баласы, бир баласын, бир тууганды өлтүрүп атат көрө албастыктан. Эми дүйнөдө ошондон бери канча адамды өлтүрдү? Америкалыктар бир бомба таштаганда 200 миңдей адам өлгөн Японияда, мен окуган жерде. Согушта 20 миллион адам өлдү. Советтер Союзунан эле. Болсо 90 миллион адам азап көрүптүр ошондо. Бирден өлтүргөндөр канча, миңден өлтүргөндөр канча, атом бомбасы менен өлтүргөндөр канча, автомат менен өлтүргөндөр канча. Ошолордун бардыгынын күнөөсү Адам атабыздын бир тууганын өлтүргөн адамга жазыла берет. Азыр эгерде кимде ким 2 бодо союп, 5 бодо союп баштаса, ошого атаандашып башкалар да ушул ишти баштаса, күнөөсүнүн бардыгы баштаган кишиге жазыла берет. Ушунун бизге кереги барбы? Биздин Азирети муфтийибиз айтат, адамдын эң чоң бактысы дейт. Күнөөлөрдүн кечириши дейт. Бул машиналыш, үй алыш эмес дейт. Көпчүлүк ойлойт, даражамды үй менен бийиктетем деп. Үй болгону топурак. Биз тебелеген жерде канча топурак үйлөр турат. Топурак басып калган. Кээ бирлери телефон, кымбат машина, ал болгону темир. Бир күнү жок болот. Кийген кийимиң болгону жүн, бир жаныбардын териси. Адам даражасын бийиктете турган эмне? Кичипейилдик, бирөөгө баш ийүү, сыйлоо, урматтоо. Ушундай чечим кабыл албаса, айрымдары кербезденип чыгат. Жок, мен өзүм билем, өзүм тапкан акча. Сен тапкан акча эмес, ал Алла берген рызкы. Байлыктын көп болушу, бийликтин көп болушу, бул бакыттын көп болушу эмес, бул сыноонун көп болушу. Ошо байлыкты бердим, кантер экен деп сыналып атат. Эртең бир күнү өлөбүз, бирок акыретте 5 суроо берилет, ошого жооп бермей сайын бир кадамды алдыга жылбайт экенсиң. Биринчиси жаштыгыңды кандай өткөрдүң? Экинчиси өмүрүңдү кандай өткөрдүң? Бир өмүр эмес, 1 саатка жооп бере аласың. 1 сааттын канчасы сотка менен өттү, канчасы ушак менен өттү, канчасы бирөөнүн көңүлүн оорутуп өттү, канчасы телевизор көрүп өттү, канчасын аялдарды капа кылдык, канчасын бирөөлөрдүн акысына кирдик кыйбат менен. 1 саатка жооп бере албайбыз. Алла Таала бешке каласа 1 тамчы суу менен киргизбей коет экен. Ушул тамчы сууну ичтиң беле, ичкен элем. Составын текшергенсиңби? Арам беле, адал беле? Билбейсиң. Кимдики болчу? Билбейсиң. Урса сурадың беле? Билбейсиң. 1 тамчы суу менен бешке кирбей калышы мүмкүн. Жараткандын мээриминен гана үмүт кылып жүрөбүз. Үчүнчүсү, рызкыңды кайдан таптың? Буга да жооп беребиз. Төртүнчүсү, кайда короттуң? Буга да жооп беребиз. Арамдан тап, адалга кетирсең, буга да жооп бересиң. Адалдан тап, арамга кетирсең, буга да жооп бересиң. Эң жаман арамдан тап, арамга кетириш. Анча-мынча коррупционерлер теңелип, көп катыр койлорду уйларды сойбоңуздар. Бул ушундай нерсе акырет өтө катуу жооп беребиз. Болгондо да жүрөктө, көкүрөктө бир жараткан ыраазылык деген пикир жок да. Эл эмне дейт деген пикир. Эл эмне демек эле? Келип жеп кетет бүттү. Эртең бир күнү банктан карыз болуп калсаң, банк келип үйүңдү алып атканда ошо элдин бири да басып келбейт. Бири да басып келбейт. Ушу 1-майда бир окуя болуптур. Угуп аябай жүрөгүм ооруду. Мен бүгүн уктум ушул окуяны. Мен сыйлаган киши биринчи атасы өлгөн, экинчи аббасы өлгөн. Байкуш катарма-катар сойо тургандарын сойгон, элди чакырган, карызга батып азыр жүрөт экен. Эми ошо бала карызы менен өтүп кетсе, кантип жооп беребиз? Алымдар айтат, күнүгө дейт. Канча карызың болсо жазып коюп, жастыгыңдын алдына коюп кой. Анткени эртең сен турасыңбы, турбайсың бир Кудай билет. Шейиттин бардык күнөөсү кечирилет дейт алымдар, бирок карызың кечирилбейт дейт. Бирөөнүн 1 сомун алсаң 400-500 намазыңды бересиң. 1 сом, кээде дос болгон, 10 сом бере турчу, 3 сом бере турчу, 5 сом бере турчу, ошондо жазып койду отур. Биз азыр карызды алып атабыз, жашырып алып атабыз.
Тирүү болобузбу, болбойбузбу кайтаргы жакты бир Кудай билет. Көзүбүз өтүп кетсе, тиги киши келип айтпайт, уялат бизде. Коям, ушу жабыр койдум эле айтпай эле коёюн, эмне деп ойлойт деп. Ошол ага кылган достук эмес, ал душмандык экен. Айтып, акысын алып алыш керек. Болбосо ошол сизден алган акчасы үчүн тиякта кандай кыйналып коёкчу. Ошол ойдон, Кудай өз өмүрүн узун кылсын. Бирдеме болуп кетсе, кантип жооп беребиз? Биз бардыгыбыз жооп беребиз. Анткени ошону биз да жегенбиз. Эгерде ким арам жесе де, арам жегенде де жанагы нажас деген сөз бар да, билесиздер да. Денеден чыккан заң. Ошо менен камырды кошо жуургандай дене ошондой болот экен. Биздин балдар кээде эмнеге мерездик кылып атат? Жаш балдарды айыптап атабыз, жаштар тигиндей мындай деп. Сөз укпай калып атат. Мурда кылымда мындай болгон эмес Кыргызда. Азыр Бишкекке барганда мен карлар үйүнө барып турам. Көп эле кыргыздар. Неге? Анткени арам жеп чоңойгон. Убагында бир залкар адам болгон экен. Бир да согушта жеңилген эмес. Салафидин Аюби, бул жерде тарыхта берген агайлар турат. Бир да жеңилген эмес. Апасы айткан экен, мен баламды жеңе албайсыңар, уара болбогула, кыжылат болбогула деп. Неге дегенде, мен балама бир дагы жолу дарат жок эмизген эмесмин деген экен. Адал жеген ошондой болот. Эмне үчүн Разаковтай балдар чыкпайт? Эмне үчүн Жусуп Абдырахмановтай, эмне үчүн Касым Тыныстановтай, эмне үчүн Тайлак Батырдай, эмне үчүн Алимбек Таткадайлар чыкпайт? Себеби алардын апалары, аталары буларга арам берген эмес. Биз азыр ошол эттерди үйгө алып келип балдарга да берип атабыз. 4 нерсе башка балекти алып келет дейт. Биринчиси аманатка кыянат кылуу. О бечара атасы аманатка таштап кеткен дүйнөсүн берип атат. Кыянаттыкпы? Кыянаттык. Бир жетимдин акысын жеп атабыз. Бул кыянаттыкпы? Кыянаттык. Алымдар берген биримди амал кылбай атабыз. Бул кыянаттыкпы? Кыянаттык. Экинчиси арам жебе дейт. Биз арам десе эле чочкон эти менен аракты түшүнөбүз. Кудай бетин нары кылсын. Эгерде мени жалгыз бирөө чакырса, үйүнө бул кишилер бериштип барсам, бул кишилер үчүн анын берген тамак арам болуп калат. Анткени мени чакырган, буларды эмес. Кийинкиси жалган сүйлөбө дейт. Биз кээде тамашалап коебуз. Швейцария банкында менин миллиард долларым бар деп тамашалайбыз. Калпты сүйлөбүз, эртең бир күн тамашалап эле койдум деп айтабыз. Бул Пайгамбар Ислам тамашалап да жалган айткан эмес экен. Мына оң кол эмнеге окшош дейт? Буга окшош десе, бул кол окшош деп тамашалаш. Тиякта төөнүн баласы турат дейт. Төөнүн баласы жок, төө турат десе, ал төө дагы башка бир төөнүн баласы деп тамашалаш. А биз болсо жалган сүйлөбүз. Жалган деген ушундай нерсе, Пайгамбар алейхиссалам айткан. Мусулман кээде сараңдык кылышы мүмкүн. Мүмкүнбү десе мүмкүн деген. Коркоктук кылышы мүмкүнбү? Мүмкүн. Бирок бул экөө тең жаман сыпат. Жалган айтабы, жалган айтпайт деген. Адам менен адам, уру менен уру, жамаат менен жамаат урушуп кетпеш үчүн жалган айтса болот. Биз болсо адам менен адам уруштуруш үчүн жалган айтып атабыз. Кантип жооп беребиз тиякта? Тил деген кичинекей эле нерсе, бирок күнөөсү өтө чоң. Эң көп күнөөгө адам ушу тили менен уят жери менен түшөт дейт. Ошон үчүн үчүнчүсү жалган сүйлөбө, төртүнчүсү жакшы кулук мүнөз. Биз бирөөнүн жетимдин, жесирдин тамагын жеп алып, ушул төртөөнү тең бузуп атабыз. Аманатка кыянат дагы бар, арам дагы бар, жаман кулук мүнөз дагы бар, жалган дагы бар. Ошого урматтуу менин мекендештерим, бир туугандарым, агаларым, инелерим, сиздерден бир сураны, ушу баштадыңыздарбы, эми өтөсүнө чыгалы. Баштадыңыздар өтөсүнө чыгалы. Менин дагы мындай тилим узунураак болот эле, сөзүм өтүмдүүрөөк болот эле. Эртең бир күнү өзүмдүн айылымда кандай болуп атат десе, кантип жооп берем? Ушул маселе боюнча бүт Кыргызстанды көрүп чыктым. Баштап бериңиздер. Кудай буйруса, сиздер себеп болуп башкалар баштаса, сообу келе берет. Жалымырактарды караңыздар. Кече эле жапжашты эле, азыр жок. Жерге түшкөн. Биз дагы жердин алдына бир түшөбүз, кайра чыкпайбыз. Кар эриди. Ошол кайра келбейт. Биз да бир жок болобуз. Кайра качан сурак болмой сайын аркы дүйнөдө болобуз. Ушул өмүр барында иштеп калалы. Пайдалуу нерселерди кылып калалы. Биз Кудайдан коркуп атабыз, кулдан коркуп атабыз. Аялдарыбыздын сөзүн угуп атабыз. Эл эмне дейт десе, ошолорду. Өзү ушундай эр жүрөк болгонубуз менен чындап аялдардан да коркот экенбиз. Ушундай жерде бүт эркектер отурат дейт. Ким аялынан корксо чыгып кетсин, коркпосо чыкпасын десе, ошол жердин эшиги сынып кеткен экен. Себеби акыры калганымда аялым укса эмне болот деп, биринчи чыгам деп атып эшик сындырышкан экен. Аягында бир жаш жигит калыптыр дейт, бир аксакал калыптыр дейт. Десе, жаш жигитке барып азаматсың. Кантип коркпой жүрөсүң десе, эмнеге корком? Эртең менен үйдү шыпырып идишти жууп койдум деген экен. Анан чык деп анан аксакал, азамат, сиз азамат экенсиз. Тиге ушундай экен. Чыны коркпогон сиз экенсиз. Айтыңызчы десе, балам, мен деле
мен деле чыгып кетет элем, сен аялдын астын айтканда эле бутум иштебей калды деген экен. Биз аялдардан коркобуз. Анткени бу дүйнөдө дейт, пайгамбар Алейхиссалам өлүп аткан мезгилде өлөрдүн алдында сурашкан, сиз кеткенден кийин бизге жердин үстү жакшыбы, асты жакшыбы дегенде, эгерде падышаңар адилеттүү болсо, байларыңар берешем болсо, өз ара кеңешип иш кылсаңар, жердин үстү жакшы деген. Азыр кеңешип атабыз. Кудай буйрса аягы жакшы болот. Кеңешпескен бармак орбойт деп кыргыздар бекер айтпайт. Эгерде падышаңар зулум болсо дейт, байларыңар сараң болсо дейт, анан жалаң кеңеше берсеңер, жердин асты жакшы деген. Ошон үчүн баштаңыздарчы, мен сиздерден суранам. Анан бир эки нерсени эстеп, албай бека жазып алдым эле. Кээ бирлер айтат деген, ата-бабаларыбыз союп келген. Ата-бабаларыбыздын тарыхын билбейбиз. Ким айтып берет жет атасын? Билгендер барды, бирок тарыхын айта албайбыз. Молдогу убактын тарыхын айтып бере алабызбы? Айтып бере албайбыз. Баймамат деген абабыз болгон, тарыхын айтып бере алабызбы? Айтып бере албайбыз. Ким бай болгон, Шадай, бул жерде агайларыбыз бар, айтып бере албайбыз деп айта албайм. Бирок көпчүлүгүбүз тарыхын билбейбиз, алар Куранды окубайбыз. Анан кантип ата-бабаларыбызга ушундай бир жала жабабыз? Биз азыр ата-бабаларыбызды да айыптап атабыз. Ошолор баштап берген, болбосо биз мынтпайт элек деп. Жаман нерсе эгер болсо да үзүлүш керек. Салт деген бул жетимдин акысын жеп кетиш эмес. Эгерде жетим калса, ошого жардам бериш мына ушул салт. Карыз болуп калса, карыздын үзүп коюш мына ушул салт. Биздин ата-бабалар ошону үйрөткөн. Неге биз ата-бабаларга жала жабабыз? Анан мен жеп алдым эле деп капа болгондор бар экен. Менен да жеш керек деп. Сурап жеген эмеспиз да, туурабы сыйлап берди, Алла разы болсун, бүттү. Берип алып, же болсо алып алып өзүңдү карыз кылып эмне кыласың? Бир келген өмүрдө. Ушул нерсени айткым келди. Анан кээ бирлер текеберди кылып атат. Ушул эл чечим кылса баш ийбей, Кудай бетин нары кылсын. Биз кул болуп жаралганбыз, кулдай жүрөлү. Кожоюнда жүрсөк Аллага жакпай калабыз. Байкасаңыздар, эң кичинекей баланы барлыгы жакшы көрөбүз, билесиздерби? Неге? Болбосо ал баладан пайда жок. Чоң балаң акча алып келип атат, кичинекей балаң акча алып кетип атат. Чоң балаң сен эркелетип атат, кичинекей балаң сага эркелеп атат. Ата акча бер, ата аякка барам, буякка барам. Бирок баары кичинекей баланы жакшы көрөсүң. Неге билесиздерби? Өткөндө бир алым айтат. Анткени кичинекей бала көп ата дейт экен. Ата акча бер, ата антиңиз, ата мынтиңиз, ата мен тияка барып келиңиз. Ата деген сөздү көп айткан үчүн жүрөктө мухаббат болот дейт. Чоң балаңда өзүң чоң сезип, бир жылда бир ата дейт, эки жыл ата дейт, ошон үчүн кадыр болбойт дейт. Биз да көп Кудай дейли. Кудайды унутуп калып атабыз. Анан эң аягында айтарым, текеберди кылбасак, анткени эл эмне кылса ошо кылсын, мен өзүм билем, өзүмдүн акчам. Берген Алла, алганды дагы билет. Кудай бетин нары кылсын. Шүгүр кылалы. Шүгүр тил менен болбойт, амал менен болот. Элге баш ийген жерде, элдин көпчүлүгүнө баш ийген жерде береке болот. Эгерде жок, мен өзүм билем, силер кылган билгениңерди кылып алгыла, койду өзүм соём десе, текебердик үчүн шайтан куулган Алланын рахматынан эми эч качан бешке кирбейт. Бир эле текебердик үчүн, болбосо ал периштелерге сабак өткөн экен. Адам качан ооматтуулук, качан кичпейли болгондо. Бир жолу Алла Таала ушундай аян берген экен, туурабы? Чымчыктарга айткан экен канаттууларга, жакында бирөөңөрдөн мен бал берем, асел берем дегенде, бүркүт мактанган экен, мен күчтүмүн, мага берет деп. Карга мактанган экен, баюлуу мактанган экен, шумкар мактанган экен, бирок бир кичинекей жаныбар айткан экен да ары деген. Мен кичинекей болсом, араңдан зор учуп жүрсөм, үнүм да бир жагымсыз, ушунчадан мага бермек беле деген кичипейилдик үчүн Аллах Таала ошого берген экен. Даража бул кичипейилдиктен болот. Адамдын башында дейт, эки жинжири бар дейт, бирөө 7 кабак жерге кирип турат дейт, бирөө 7 кабак асманга чыгып турат дейт. Эгерде мен деп текебердик кылсаң, Аллах Таала алдыңкы чынжыр тартат дейт, жер менен жексен болуп кетесиң дейт. Эгерде кичпейилдик кылып башты төмөн тутсаң, Аллах Таала 7 кабат асмандагы чынжыр тартат дейт, даражаң көтөрүлүп кетет дейт. Бир бай баратат дейт, мен деп текеберденип. Алдан бирөө чыгып, "Не текеберденесиң?" десе, "Мен тааныбайсыңбы?" дептир. "Тааныйм" дептир. "Сен бир жиркеничтүү суудан жаралгансың" деген экен. Бир. Экинчиден, өлгөнүңдөн кийин 3 күн жатсаң, жаңга эч ким бара албай калат деген экен. Төртүнчүдөн, кишиңди жуубай жүрсөң, 2 саат, 2 күндөн кийин сен менен эч ким сүйлөшпөй коет деген экен. Азыр ичиңден жарса эмне чыгат, анда билем деген экен. Ошон үчүн бул анын иши, мен ишим дебейли. Мен бир хикая менен бүтүрөйм. Муну мурда да бир видеодо айтканым чыгып калган экен. Уккандар болсо, кайра кайталоо болсун. Бул жерде агайларым турат, повторение мачтения деп көп айтат эле. Бир адам чычканга капкан коюптур. Чычкан да билип алыптыр. Анан ушуну бир жок кылып коелу, зыян тийип калбасын деп, анан кийин ошол адамдын тоогуна барыптыр. Тоогуна барса, тоог айтыптыр, "Бул сага коюлган, мен ишим эмес, өзүң чечип ал, сенин ишиң" деп. Анан байкуш коюна барат, кой айтат, "Келесо, койго да капкан койчу эле, бул сенин ишиң, өзүң чечип ал" деп. Анан уйуна барат. Уйда айтат, "Мен бир тебелесем капкан сынып калат. Бул чычканга, келемишке коюлган.
Өзүң чечип ал ушуну. Мен ишим эмес деп. Арадан бир топ өтөт, ошол капканга бир жылан куйругу менен түшүп калат экен да. Анан үйдүн кожойкеси байкуш уйсаганы баратса, чагып алат экен. Анан ооруканага алып барат. Ооруканага алып барса, врач айтат: "Аялыңа бардык тамакты бере албайбыз, болбойт. Сен эмне кылыш керек билесиңби?" дейт. "Сен тооктун шорпосын алып кел" дейт. Алып келет дагы тоогун соёт. Шорпосын алып барат. Бир жумадан кийин чыгат, чыккандан кийин кыргыздар кабаралганы келет да, билесиздер. Кабаралганы келсе, жөн узата албайт да. Кезек койго келет. Кой сойлар. Анан тагдыр ошол экен, уу таркап кетип, дабасын таппай байкуш көз өтүп кетет экен. Көз өтүп кеткенден кийин кезек уйга келет. Анткени ушундай салт бар да, ата-бабаларыбыз уй сойгон деп. Бодо мал сойгон, жылкы сойгон деп. Ошентип уй да кетиптир, кой да кетиптир, тоок да кетиптир. Мен ишим эмес деген, мен ишим деген чыккан аман калган экен. Неден корколу? Бир айтып атат, душмандан коркпо дейт. Болгону ал сени атып кетет ашып барса дейт. Досуңдан коркпа, ашып барса сатып кетет дейт. Кош көңүл адамдан корк дейт. Ошолор бар үчүн аткандар бар, саткандар бар дейт. Бул маселеде кош көңүл болбойлу. Бири-бири сыйлайлы, урматтайлы. Кудай буйрса, баштарыбызды, жүрөктөрүбүздү бириктирип турган нерсе ушул. Акыретке барганда жүзүбүздү жарык кыла турган нерсе ушул. Бирибизге күбө болобуз акыйкатта. Анан Аллах жакшы көргөн нерсе адамдын колунда дейт, адам жакшы көргөн нерсе Алланын колунда дейт. Мисалы, кичпейликти Алла жакшы көрөт, түз жүргөндө жакшы көрөт, сарамжалдуулукту жакшы көрөт, намазды, зекетти, садаганы жакшы көрөт. Ушул биздин колубузда экен. Ушуну Алла Таалага берсек, Алла Таала биз берген ооматты берет экен, дөөлөттү берет экен, ден соолукту берет экен, ырыскыны берет экен, ынтымакты берет экен, чың ден соолукту берет экен, бакытты берет экен. Ошон үчүн келечегибиз кең болсун, ыкпал-залатууга тең болсун. Жакшы иштерде уланалы, жараткандан жакшылыкты сураналы. Америка айфонун чыгара берсин, Германия Мерседесин чыгара берсин. Биз кыргызстандыктар ыймандуу адамдарды чыгаралы. Алла Таала оомат берсин, береке берсин. Эгерде сөзүмдөн кетсем кечирим сурайм. Кудай буйрса мен ишенем. Биз баштадыкпы, аягына чыгарабыз. Баштадыкпы, аягына чыгарабыз. Баштадыкпы, аягына чыгарабыз. Ушул нерсе өрнөк болот. Бул алымдар да кайтат, биз да кайтабыз, жайылат. Ошонун бардыгы сообу Кудай буйрса сиздерге, биздерге жазыла бермекчи. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Авалар, акалар, эми Нуржигитеге мына казыяттын өкүлдөрүнө суроолор болсо, ошону бирден туруп суроо жооп болсо, суроо жооп койсуздар. Азына келген немеге бет койга жок. Бу жерде эми утурлуу айтып берейин, кечиресиздер. Айтып атат, караштан дейт. Сообы, пайдасы дейт. Эгерде бир адам дейт, ошо караш өткөрсө, сойсо, мал сойсо, ошонун сообу дейт. Ошол өтүп кеткен мархумга жетеби, жетпейби шарият боюнча айтып бериңиз. Эми караңыздар, бир күн ушул маселе боюнча дагы бизде муфтияттан ушундай бир фатва чыгып, ошол фатваны мен алып алып, муфтияттын өкүлдөрү менен барып бир районго. Ошол жерге элге барып, бизде мындай фатва чыкты, мындай муфтиятыбызда алымдар ушундай туура жолду чечип берди десек, алар айтты, ошол фатва сатфаң менен жогол деди. Biz аны билбейбиз деди. Силер деди, азыркы күндө ушундай бир жаңы нерселерди таап эле ушундай нерсени тосуп атасыңар. Деп алар бизди ушундай акыбалга алып келди да. Эми караңыздар, биз дагы эртең Алланын алдында жоопкерчилигибиз бар. Мен да Алланын алдында жооп берем. Туура маселени элге жеткирген болсом, мен согон алам. Эгерде элдин көз карашын карап, эми бул не деп койбосун, мындай деп койбосун деп мен шарияттан чыгып макулмун дей турган болсом, эртең мен эң биринчиден болуп мен күнөөгө батам. Ошон үчүн эми сиздерге бул нерсени ачык айтып коеюн. Кимибиздин тууганыбыз дүйнөдөн кайтса, ошол күнү жылкы союлса, мал союлса, анын эч кандай сообу тийбейт. Балким ошол үчүн жоопкерчилиги бар. 3 күндөн кийин деп да коет. 40-ылыгын өткөргөндө соет. Жылдык өткөргөндө соет. Бунун бардыгынын эч кандай сообу жок. Балким бул нерсенин күнөөсү бар. Күнөөсү бар. Анан эми азыр 3 күнгө чейин сойбо, 3 күндөн кийин сое берсең болот экен деген маселеде баягы бизде мынандай да, суунун бир нугун буягынан бурсаң, башка бир тешик издейт да чыгып кетиштин, туурабы? Биз мынандай шариаттын мындай жолу деп буусаң, булар дагы ошол башка бир тешикти издейт да, токто мына анан чыгып калабы дегенчи.
Анан кебиргилер маселе сурайт. Анда соо кандай кылсам болот деп, ушундай бир союп элге тамак берсем болобу деп маселе сурап келгенде биз айтабыз. Макул, именно шарт эмес 3 күндөн кийин анан союлсун деген. Bir 5-6 күндөн кийин сой, 10 күндөн кийин сой. Эми ар бир адам өзүнүн жеке мүмкүнчүлүгүнө жараша. Эми ошентип фатва берип койсоң, дагы аша чабып кетет да. Аша чабып кеткен кандай болду? Молдаке айтты 3 күндөн кийин сой берсең болот экен, алып кел ана жылкыны. Азыр 5 бир туган болсо, 5 тең бай болсо, ар бири бирден жылкы жетилеп келеткен, дагы 5 жылкыны бир союп салат экен. Ушундай кафе, ресторанда өткөрөт экен. Эми баягы жерде Кудай сактасын, адамдар көрсө бир чоң салтанат, чоң бир шаң той болуп аткандай сезилет экен. Эми азыр күндө биз үчүлүгүнө да 3 күндөн кийин сой десең дагы биздин туугандар ушундай бир аша чаап, исрапкерчиликке көп барып атышат да. Эң жакшысы туугандар, ошончолук эле сиз соо алгыңыз келсе, мархумга жибергиңиз келсе, ошо сое турган жылкыңызды кембагал бир адамдын үйүнө тамна жетилип алып барып байлап бериң. Ошол жылкы ол канча кармайт, канча аны иштетет, канчадан пайда табат, ошол мархум тууганыңызга, атаңызга, апаңызга ошол кыямат күнгө чейин жетип турат. Мына соо. Эми ошол себептен азыркы күндөгү биз шарият жактырбаган амалда биз соопту үмүт кылсак, шарият эч качан сооп бизге бербейт. Сообы жок, муну туура түшүнүп алыңыздар. Экинчи бир маселе түштүр. Эл Кудайы дейт. Эл Кудайы боюнча да бир аз бизге түшүнүп берсеңиз дейт. Азыркы күндө бизде ушул жерде болуп жатат дейт. Эл Кудайы бул пайгамбарыбыз, караңыздар, биз Куранга баш ийишибиз керек. Пайгамбарыбыздын айткан хадисине баш ийишибиз керек. Куранда силер жаздан чыгып алдыңар, Кудай кылгыла. Же болбосо ушундай бир эме болуп калдык, бир берешендик болсун, эми бир Кудай кылайык деген нерсени шариятта эч качан бир айтып келген эмес. Пайгамбарыбыз эч качан мындай нерсени кылган эмес. Албетте пайгамбарыбыздан ушундай эмелер келет. Күн жабайтабы, пайгамбарыбыз айткан, келгиле чогулайык, бардыгыбыз тоба истикбарды кылайык, бир жерге барып 2 ракат намаз окуйук деген. Бирок ошол жерге барып кой соююк, ал жерге барып ошентип отуруп алып, оомин кылып дуа кылып кайтайык деген эмес. Күн жаап токтобой атабы, келгиле деп пайгамбарыбыз чогуткан, талага барышкан, алар болсо истикбар кылып, Алланын алдында 2 ракат намаз окушкан, андан кийин кайра кайтышкан. Ошондой маселелер. Эми азыр күндө биз ошол нерсени эмне кылып алдык, оодарып алдык. Эл Кудай кылайык, бул Кудайды кылайык, Курандын астынан өтөйүк. Жакында мага маселе түштү. Бизден Ош областы боюнча бир райондо айтып эме кылат экен. Бир имамды чакырат экен. Ал имам Куранды бир жипке илип коет экен. Ошонун түбүнө келет экен. Баягы башын тийгизет экен, бер жактан анан кийин баягы арчак келип алып суу чачат экен. Караңыздарчы, биз дин деп неге түшүнүп каяка буруп кетип атат бизди? Bunday nerselerdi tuğanlar, kolunuzlardan gelirse az bizde Allah'a şükür muftiyatımız var, din alımları var, alım ulamalarımız var. Sizlerin darı meselenizler azır günde çeçildi. Oşoğa eme uşunday bir dinge olgan canlıklı nerselerden ardayım özümüzde alыс kılayık. Sebebinin jokerçiliği var. Emi el Kudayı da uşunday bir Kuday kılıp ataslar, bu nerse bizden bayağı saltımız. Bunu biz dinle düşünmüşüz gerek. Oşoğa da ehtiyat kılayık. Bu nerse dindegin çok nerseler. Oşo. Üçüncüsü жылдығында дағы дейді. Ем қараңыздар, біз баядан бері тосылып атат, дағы ошол сұрауда. Жылдығында о, 40-ында о, дағы 50-лігі бар екен, 51-лігі бар екен, ем ондай. Ол жоқ нәрселер туғандар. Сойбаңыздар ешқашан. Ошын айтып отырмын, ушунчалык эле сойгуңуз келсе, сойбой эле тирик эле бирөөнүн малын бирөөгө апарып бериңизчи. Өзүңүздүн бир кембагалыраак тууганыңыз болсо, ошого берсеңиз болот. Бирөөгө жакшылык кылсаңыз болот. Медреседеги окушан балдарга апарып берсеңиз болот. Азыр караңыздар, макул медресеге деле апарып бербеңиз, бу жерде муктаждарга деле апарып бербеңиз. Больницаларга барыңыздарчы. Кандай муктаж адамдар бар? Күнүнө бир адамдан сурасам, gününe 2000 сом pul кетет дейт, мына канымны күндө алмашам дейт. 2000 сом pul эң арзандап калганы деп мага айтты ошол бала.
Жашы 25-тегі бала екен, жаш бала. Күнде алмашам дейді. Уағында күніне 5000 сомнан берчелем дейді. Қараңыздаршы, қандай туғандарымыз қиналып жүреді. Біз бұяқта ал шундай бір тойып алып, кеңірек, кім өтеді екен, кім еді. Азыр бізде Убайдулла қазы айтады. Құрсағың тойып жырғағың келсе, қырғыздардың ошондой өлім житимине бар дейді. Ошол жерге барсаң, құрсағың тойып, ушундай бір тойлы бар жоң, ушундай сүйініп қайтасың дейді. Ошого урматтуу туғандар ушул нерсени тосой. Курбан айт күнү дейт, маркумга арнап курбанчылык чалса болобу дейт. Мына ушул нерсени кылыңыздар. Ата-энеңиз, апаңыз, балдарыңыз, туғандарыңыз, чоң ата, чоң энелериңиздин бар жогу дүйнөдөн өтүп кеттиби? Алардын арнап курбанчылык чалгыңыз келеби? Курбан айт күнү аларга сойсоңуздар болуп. Апаңызга союңуз, атаңызга союңуз, балдарыңызга, туғандарыңыздын бар жогуна сойсоңуздар болуп. Этин бөлүп таркатып бериңиз. Экинчи маселе. Пайгамбарыбыз караңыздар, ар дайым курбанчылык кылганда экиден кочкор соёт. Кочкор союп, бирөөсүн өзүнүн атынан соёт эле, бирөөсүн үммөтүнүн атынан соёт эле. Бүткүл үммөтүмүн атынан депчи. Биздин атыбыздан да соёт эле. Эми кана араңыздарда кимдер бар экен ушу? Курбанчылык убактысы келгенде пайгамбарыбыздын атынан дагы бирден курбанчылык кылып койсок, пайгамбарыбыз кандай сүйүнөт эртең кыямат күнү. Ошого иншалла булдай нерсе жакшы нерсе, сойсоңуздар болот. Бирөө киши кеткен баягы чай ичирди. Жана алып келинген эскирген жоолук көргөндө калган калпак чегесине кирип атқан калпак. Ошол эле мезгилде, ошол эле менен алсыздыктан келген элердин кийиттери жана Кытайдын костюмдарынан чыкканда 45 сом болчу. Азыр төрөжөбүз 1500 сом болуп чыгып кетти. Биз ошол жерде олдук. Ошон үчүн мен айтайын дегеним, жана тажа келгенде эскирген калпакты чыпты тонду жаппай актыларга өтүш керек. Биз буларга бир жагынан жол таап бережек, бул туюлук кыша бергенде ишине чыкпайт, буну механизм иштеп чыгышыбыз керек. Дагы бирөө келиптер, арак ичип өлгөн болсо дейт, катуу ылдамдыкта бара жатып дейт, каза болуп өлгөн болсо дейт, ошол адамга жаназа окулбайбы дейт. Эми биздин Ханафи мазхабыбыз бар, имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи. Бул биз карманган мазхаб. Бул мазхабта имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтар, өзү негизи амал бул жаман амал. Арак ичкен туура эмес. Катуу ылдамдыкта бараткан бул туура эмес. Адам өзүн-өзү өлүм менен ушундай бир ойношкон менен барабат. Ошон үчүн эч качан биз мындай нерселерди кылбашыбыз керек. Бирок туура эмес. Бирок биздин имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айткан, эгерде ошондой бир күнөө кылып атып өлгөн болсо дагы, ал адамга жаназа окуганга болот деп айткан. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын баягы Абдулла ибн Сулул деген бир мунафик болгон, билесиздер. Пайгамбарыбызга ар дайым зыян жеткирип турган. Даже ушундай катуу зыян жеткирген пайгамбарыбыздын эч кандай жүрөгүнөн чыкпай турган нерсе болгон. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığına anın balası Abdullah gelir. Abdullah al Müslüman ile. Peygamberimiz piyalada su içip atkan ile. Peygamberimiz'e gelip soraydı, ya Resulullah, içine suğunuzdan aşırıp veriniz deydi. Ne kılasın dese, ben atama barıp bereyim deydi. Mümkün deydi, şunun berekesinden deydi, al Müslüman bolup kalar deydi. Al din düşman ile, münafık ile. Makul deydi, piyalasından aşkan sunu berep, çurukka suyungan boydan atasına aparıp durup, ata mınan içip alınızca. Dese, kayaktan alıp geldin deydi. Şu Peygamberimizden aşıp atkan susunu alıp geldim deydi. Degende atasına aytadi, balam deydi. Sen bundan görök deydi. O ona köçöde törttö turgatты go deydi. Oşol törttönün siydigin alып kep berseң men үчүн иш жеңил эле дейт да. Ал Пайгамбарыбызга ыйлап Абдулла. Ушундай ыйлап келип Пайгамбарыбызга айтат, "Я Расулулла, сизге ушундай деди" дегенде Пайгамбар бизге азыр ушундай бир сөз келсинчи, биз жаныбыз чыгып, аны барып биз өлтүрүлгөнгө чейин барабыз. Пайгамбарыбыз ушундай сабыр кылат да, Пайгамбарыбыз айтат, "Абдулла дейт, атаңа кызмат кыл" дейт. Bir gün gelet, ata Peygamberimize öldü bu atam. Göynöğünüzü çeçip beresiz, kapan kılayım deydi. Makul deyip çeçip beredi. Canazasını okuyuz mu deydi. Okuyun deydi. Canazasını arganda Allah'ın tarafından vahiy düşöt. Sen bunun 70 yolu dağında canazasını okusan biz kabul kılbayız hiç kaçan. Peygamberimiz bunu okuydu.
Эгер Алла Таала мени 70 жолу окусаң кечирем деген болсо, мен ушун мага кыза жеткирген адамдын жаназасын окуйт элем дейт. Пайгамбарыбыз кабырга коюп атканда мубарак шилекейин алып оозуна сүртүп койду. Караңыздар. Эми пайгамбарыбыздан ушул нерсени алат дагы, ошол бир муафиктин дагы жаназасын окуп дүйнөдөн узатат. Эми азыркы күндө асын өлгөндөргө ушундай бир өзүн ушундай асы жардан секирип, ушундай арак ичип, же баягындай машиналарды катуу ылдамдыкта кетип аткандарга биздин муфтияттан ушундай фатва бар, алардын жаназасын окуганга уруксат. Бирок амал туура эмес. Амал туура эмес. Анын албетте сазасы болот. Жоопкерчилиги болот. Ошон үчүн эми молдокелер жана жаназасына тура тургандар ал нерсеге турпай берсеңиздер, бир үмүт кылып пайгамбарыбыздын ушундай турган экендер. Турсаңыздар. Суроолор болсо бериңиздер. Сандайга. Сәдәлі, менің сұрамыз бір-екі ол сөзді. Мынауы көптен бері 10-15 күнде болды. Нұржігітте бардығыз еле күтіп атты. Нұржігіт келеді екен Бишкектен, имам қолынан, алыменен осы қазиятта мұсылманшылық білерден адамдар келеді екен деді. Ушу күнді күттік, ушу жиынды күттік. Жиын бола деген, жиында көп мәселелер қарала деген. Musulmançılık boyunca oşonda bir tertipte gelip alalım deyip iki adamın başı birikken yerde söz bolu attı. Oşonu münacerde ayıl boyunca basımda söz söyley turgan artınlardan bir üç adamga oğuza turgan yaşlar oturat, aksakallar oturat açık ayet bir fikirge gelip alınızlar. Anan da oşon burada kavul alıngan nerse de olup ertenile buzulup dağı Cılkını cıra tartıp soyup, bolomaldı soyup, gelgen adamlardı kütüp alıp oturuş, bizge uyak bulat. Ana birinci maylıklar değil. Geçeli kavul alıp bugün buna nemet oturat, sözlerinden getip oturat değil. Neyelati uyatı kılat bizge dağı. Yemi, menin oyum. Nerede şu aşıkça ızım çıgımga, aşıkça kağıda salıkka, böget kılavuz deyip, İnisiyatife götürüp çıkan men yaşlarga razımın çındığında. Buga aksakallar arlaşkanımız yok. Egerde oşo aşıkça ığın çıgındı tizmelep otursa tizmenin ayağı bütpey. Buna oşo aşıkça ığın çıgındardı joklalı takır ele. Misalı bir tercih olsa oşo tercihde soyulgan bir cılkıdan 2-3 ese aşık ete turgan çıgınlar turat arkasında. Hani hiç kimiz oylanmayız da gap dağılmaz, bilip durağız, aytalmayız. Oşalar da çok kılalı. Kaçan buna biz şu yaşırak mezgilde 20-30 yaşımızda ben 65 geçip kaldım. Ayılda biri ölse, oşa iki brigada bölünetle iki cergeye girip, bergen dağımın tahtı Kur'an okup çıkıp gidetle. Hazır oşol üyblöde, markumun üyblösünde değil mi? Kança oğlu, kança kızı olsa, oşonça üyblöde konak kütmüyor. Hem Seydeli bir minut aldı. Falanca balasının dostu, falanca kızının dostları geldi, ana üyge, muna üyge alıp arıkladı. Bu kayaktan çıkan adam, bunu özünüz yasavatı aldı. Kalgan giyitlerdi, sevetlerin başkasına etmeyle koyalım. Buna moldalarımız, imamlarımız baş bolup bağırdığımız oturağız. Kalkmığa varağız. Bergen sevetlerin ayva zangırat olağız. Razı olup çıkağız. O şehirde sevetin bergenden başka dağı olundan gelgen 20 somdan, 50 somdan, 100 somdan mertebe saçkanlar. Beri otar. Alıp durup, çöntöke salıp, pata verip koyup çıkıp otağız. Bu da aşıngandık da. Uşu nerselerde açık ayetip, münacirge elin ortasını salıp çekişip alırlar. Nurcigit aytti, Hazret'ten gelgen imamlarımız, alımlarımız aytti de öyle. Anan yerten kayçı fikri olup, biri-birimizin televizyon albay, biri-birimizin etkenimizde, biri-birimiz atkarbay, buzuş, özüyüzge uyar. Şunca yaşlar demirge götürüp, şunday kılalı deyip tercihanın aslında gelip mağa aytti, boptur emez. El o götürse, siler şunday sunuş kılvasına, baldarına aytalı dağı, mınantip, bir koy, iki koy menen pütürölü deyip, pütürdük tuğanlar. Oşon üçün şişti dağı, kalaktı dağı büyügüzbey, bardık nerseni jol menen kılışımız gerek. Aleme Cenab-ı Santa'ya aytken, anam Nurmemat aytken,
aytgan ıgım çıgımdарды сапсын токтошубуз керек. Тайшан беле 40 yıllık 300-200 paket berip elге катма өткөзүш, ал мына молдекелер деле айтып атат. Ал эч кандай сабагы жок. Ол деген просто элге салт болгон, эл көрсүн деген гана пидат. Ушул урматтуу туугандар. Авалар экелер, азыр эми каракелердин айткан сөздөрүн укту, өзүбүз эми чындыкта эч керек, Куранды ачып, жана эле катка окшоп Куранды ачып окугандан кийин ошо каракелердин, аалымдардын сөзүнө таянып, ошол азыркы мен айткан чечимге жана биз нерде окуган чечимге баш ийип, дин менен жашашка аракет кылайлы, анан эми кичине нафсикор болуп, кичине эт үчүн, көч үчүн нәпсибизге кул болуп ойлогулар. Эми ушуну кандай дейбиз? Азыр эми бир голос, кандай голос берсек, кол көтөрүп койсокпу, анан бир дуа кылып койсок, эми жакшылыктарда, тойлордо жейли, анан кийин арабызда кандай бар экен, атадан калган керез деген бар экен. Мен өлсөм 2 жылкы, же болбосо 1 жылкы союп, мен дагы жегем деп каракелер айтып атат. Ошол мен аркаман 1 жылкы сойлом. Ошол эми каракелердин биз сөзүнө таянып, ошол ата-энебизге арнаган, анан ата-эненин керези болсо, агалар, курбан айтта курбандык чалайлы. Анаке, аткарбай койбойлу, аткарайлы. Ошо ата-энени дагы, ата-энеден жашап келебиз, барыбыз ата-энени айтып атабыз, барыбыз тирүү жүзүндө сыйлайлы депчи. Эгер ата-энебиз болгон болсо, агайын-энелерибиз болгон болсо, Кудай буйруса ажыга жиберели. Мынакей, өзү көккө жетип сүйүнсүн, ааламды кырып келсин ажыга бар. Умрага жиберели, курортторго жиберели. Мына ата-энебиз ошентип тирүүбүздө сыйлайлы, ошо жылкыны сатып. Анан кийин өлгөндөн кийин да бир керезин айта турган болсо, ошентип курбандык чалып багыштап, ошол чоң сооптуу атаса каракелерибиз айтып атат. Ошого таянып кандай дейбиз, ошол тойлордо жейли, бул союлбасын деген максатта бир доосунан кол көтөрүп койбойлу, ушул жакшы кылып кандай дейсиз? Мынакей мына көрүндү, каттыланышты, сүйүнүштү, сонун. Рахмат, Алла разы болсун, барыңыздар. Айтың. Мына азыр мына жаштар сайдарлар деле мисалы бардык нерсе бар буларда деле. Ушу элге күйгөн үчүн ушу балдар аракет кылып атат. Мына Нуржигит келип атат инибиз. Эми биз бардыгыбыз ушу балдарды эртең баягы кыргызча сөз менен айтканда кидайт этип кетпейли да. Мен да ата-энем өткөн мисалы. Ошолорду эстеп бир мисалы жылкы союп бир атамын тең туштары, сиздердин мына эл журту чакырып бир икром кылып койгонго уруксат барбы? Ошол айланып 1 жыл келгенди шарт эмес. Шарт эмес. Сиз кааласаңыз 2-3 айдан кийин кылыңыз. Кааласаңыз бир 2-3 жылдан кийин кылыңыз. Себеби шарият айтып атат. Убакытты чектебеди. Оразада оза чектебе, 40 деп чектебе, жылдыгы деп чектебеди атат. Сиз ихсан кылып чакырыңыз, мен жылдыгын өткөргөнчө ошентип коеюн деген сөз бул. Мен жылдыгын өткөрөм деген маани да. Жылдыгы эмес. Эми ошондой эле болот да. Себеби ушундай бир чектөөнү шарият тосот. Кааласаңыз 5-6 айдан кийин кыла бериңиз. Ушундай шарият, баягы шариятка туура келбей турган амалдарды бул жерде токтотуш керек. Рахмат. Буну мындай экен да. Бул алым акелер келип, динде кандай каралган бизге түшүндүрүп берип айтып деп туура нерсени туура, туура нерсени туура эмес деп айтып деп отурат. Бул деген эртең эми бул агаларыбыздын милдети болуп атат. Биз мына жерде айыл кеңешинин депутаттары отурат, бизге сунушталган ошол райондон чечилди, бизге сунуштап бекитип, мынанча иш тарап каралсын, мынандай, тигиндей деген жол жобосун депутаттар бекитип мыйзамдуу кылып берет экен. Мен айтат элем, ошол жамандык болгон жерге мынабы жылкы союйуптур деп милициясы келип, сага мынанча штраф болуптур деп ошол нерсеге жеткирбей эле, мына Кудай буйруп насип этип, ар бир үйдөн эле өзү чечип кое турган нерсе, ошол нерсеге жеткирбей эле өзүбүз эле чечип кое турган нерсе болуп да, эч ким ал милициясынан коркпой, ал токтомунан коркпой элечи, бир Алладан коркпой эле чечип кое турган нерсе болуп атат да. Ошого кайтпаңыздар. Эми убакыттагы таракет өткөн кеткен ушул жерде ушул өрөөнө өткөндөргө бир Куран окуп, каракелерден пайдаланып, дубасын алып калсак жакшы болот. Эми сөздү кыскартсак. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش
فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم وجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah'ın usul okulan Kur'an'dan payda olan soğuktu. Uşul yerde oturgan, жалпыбыздан ötüp ketken tuğan uruk ata-babalarımızga Allah'tan soğuğun jetkirgin. Жатқан жерин жайлуу, кабырларын Кур'ан нуру менен нурга бөлөгүн. Ya Allah'ım ушундай бир жакшы жыйында турабыз. Ушул айга, ушул элге Аллах Таалам өзүңдүн берекеңди, тынчтыгыңды бергин. Өзүң хидаятка, туура жолго башлагын. Жаман көздөн, кырсык бала афаттан Аллах Таалам өзүң сактагын. Ушул жерде жакшы ой, жакшы тилек максат менен чогулдук. Ушул жерде айтылган бардык жакшылыктар иш жүзүнө ашты Аллах Таалам өзүң насип кылган. Ушул жерде отурган ар бирибизден Аллах Таалам өзүң разы бол. Өзүңдүн алдына барганда Jannatul Firdausta birge болушту Аллах Таалам насип кылган. Rabbana atina fid dunya hasana. Ya Allah'ım bul dünyada da жақшылық бер. Wa fil ahireti hasana. Kıyamatta da жақшылық bergen tozu ongan özün kutkarın. Rahmetike ya arhamur rahim. Уулубуз мына бүгүн астыбызга келип шундай жакшы сөзүн айтып берип атат. Ушунун сөзүнө ыраазы болдук. Нуржигит, Алладан тилейбиз уулум. Сенин өмүрүң узак болсун, дениң сак болсун. Үй бүлөңдө бактылуу бол, алган жарың менен аман бол. Бала чакаңдын ызат сыйын көрүп, узак өмүрлүү болуп, şu бактылуу бол. Тилеген тилегиңе, ойлогон оюңа жет. Şu айрыкча апаңа айтып кеттиң. Бардыгыбыз энеден жаралганбыз, энелерди сыйлайлы. Şu пешенеңе апаң да аман болсун. Рахмат уулум. Амин. Аллаху Ким эгерде жакшылыктын башында турса, алар дерчи башкалар ошол жакшылыкты кылса, ошонун сообу башта бергендерге жазылат дейт да. Ошон үчүн бүгүн жакшы демилге болду. Караколжанын 1-май айылында жаштар демилге көтөрүп, деги эле бул район боюнча болуп аткан экен, абдан кубандым. Эмне себептен дегенде, бул ысырапчылык токтотсок, өлкөбүздүн экономикасына жакшылык ушундан башталат да. Биз экономика дегенде бирдеме курушту, бирдеме өндүрүштү, бирдеме жасашты, салышты ойлоп атабыз, бирок бар нерсени сактап, ошону ысырап кылбаш, ошону сарамжалдуу пайдаланыш өнүгүүнүн башатын ушунда турат. Бүт дүйнөдө өнүккөн экономикалар бийликте келгенде алар барды колдонгонду, сактаганды, керек нерсеге коротконду билет да. Биз ушул жанагы ашказандын эле камын көрө бербей, акылдын, баш казандын, рух казандын камын көрсөк жакшы болот эле. Анткени ичкениң жегениң эмне убактылуу сакталат, анан кетип жагына кетет. Бирок акылга азык жыйнасаң, рухка азык жыйнасаң, бул сага да иштет, келечек мундурга да иштет. Бул өлкөнүн аброю. Анткени алтын күмүш жоголот, бирок алтын күмүштү кайра таба турган адамдын акылы. Ошон үчүн элибиздин ушундай демилгесине аябай ыраазы бололу. Негизи үстүдөн чечим кабыл алынып, төмөнгө түшкөндөн көрө, төмөндөн чечим кабыл алып үстүгө чыкса, ошондо аткарылат. Анткени элдин деңгээли кандай болсо, бийликтин деле деңгээли ошондой болот. Мен абдан кубандым. Ушуну көтөргөн жаштарга, келип берген аксакалдарга, колдоп аткандарга баардыгына чоң рахмат, жараткан жардам берсин. Байтемиров Нуралы 1-май айыл тургуну. Бүгүн аябай 1-май айылында Караколжа айыл өкмөтүндө аябай жакшы жыйын болду. Мына 28-февралда президентибиз Сооронбай Шарипович жалпы Кыргызстанда айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү, айыл өкмөттөрү барган жыйынында аябай ысырапчылык тууралуу бир токтолуп өттү эле. Кыргызстанда тайжа болгон жерде аябай чоң ысырапчылык болот эле, аябай жылкы соёт эле, бакында 3-лүк, 40-лык деген оор маселелер бар эле. Ушуга бөгөт коюу боюнча бир сунушун айтты эле. Бүгүн президентибиздин демилгесин колдоп, Караколжа айыл өкмөтүнүн депутаты Сайдалы Рустамбеков аябай демилгени улап 1-май айылынын тургунуна жыйын өткөрүп, Бишкектен, Оштон атайын өкүлдөр келди. Мисалы, Быйман Нурунун жетекчиси Кадырбеков, Нуржигит келип аябай колдоо көрсөтүп кетти. Жана ошондой Ош областынын казиаттарынын өкүлдөрү келип аябай колдоп, ислам динине карама каршы келгендердин баарын жоюуга
үндеп беришти. Алланын чексиз ыраазычылыктары болсун. Ошо 1 май айылымынан ары ушу жакшылыктар болсун. Биз ыраазыбыз, ошо келген конокторго, уюштургандарга ыраазыбыз. Ошо демилге президентибиздин демилгесинин бирден бир демилгеси болгон ысырапчылыкты аябай 1 май айында бүгүндөн баштап күчүнө кирип иштей турган болду. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар. Бүгүн мына 1 май айылында ушу ыксыз чыгымдары жок кылуу боюнча ушу жаштардын инициативасы менен депутаттардын, ушу айылдагы активисттердин, ушу анча-мынча аксакалдардын жана ошондой эле аялдар арасында да чыккан эжелерибиздин демилгеси менен мына мусулман болгондон кийин дин менен жашашты аракет кылып баягы Куранды окуп, ошого биз Куранда мындай экен деп айта албасак дагы ушу чоң каракелерди чакырып, ошолордун сөзүнө таянып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөт амалдарын аткарайлы деп жакшы ниет кылып ушундай бир чечимге келип отурабыз. Ошо эң негизги бүгүнкү маселе ушу маркумду акыркы сапарга узатуу боюнча болду. Эң негизги маселе бүгүн ошондой болду. Ошо буласын казысынан келди. Нуржигит Кадырбеков акаларыбыз келип салымдарын кошуп айтып деп кетишти. Анан эме ушул чечимди кандай десем, жанагы эме районодон чечим болуп бир мыйзамдуу жоопкерчиликке тартылсын деп атат. А биздин эл ага жеткирбей эле Кудай буйруп насип этип мына ишенип отурабыз. Чын жүрөгүнөн эле ошол орган адамдарыны союп коюп келип жоопко тартылбай эле жеткирбей эле сойбойбуз деп бүгүн бир демилгеден колдоп отурат. Буну көрүп сүйүнүп отурабыз. Анан эми бүгүн ошол маркумду акыркы сапарга узатуу боюнча бир жобо иштеп чыкканбыз жаштар. Мен ошону ооз экил айтып берсем, ушул маркум ошол жерден өлүк чыккан үйдөн 3 күнгө чейин даам татылбасын деп каракелердин сөзү айтылып атат. Ошого 2 кой гана союлсын деп ушуга токтолдук. Анан кийин жыртыш, калпак, көйнөк деген сыяктуу эгер аял киши өлө турган болсо жанагы немелерин таркатып атпайбы? Ошол сыяктуу нерселерди тыйдык Кудай буйрса. Пайшамбалык, кыркылык, жетилик дегендерди ошолор жок болду Кудай буйрса. Бул динде жок нерселер экен. Андан сырткары жылдыкта 2 кой менен гана чектелип ушуга токтолуп отурабыз. Анан элибизге, журтубузга рахмат, каракелер келип кетти. Аларга рахмат, Алла ыраазы болсун. Ушинтип салымын келип кошуп отурат алыстан. Анан эми интернет аркылуу дагы алыскы туугандарыбыз колдоп отурат. Аларга рахмат. Эми баягы элден чыкпашыбыз керек. Баарыбыз колдоп ушундай бул жерде келип колубузду көтөрүп колдоп отурабыз. Ал жакта интернеттен колдоп отурушат. Ошолорубуз эми Кудай буйрса мен ишенип айта алат элем. Ушул чечимди элден чыкпай колдоп беребиз деген мен ишеничтемин. Бүгүнкү чечимди көрүп алып сүйүнүп, мынтип Аллага ыраазычылык айтып кубанып отурган мезгилибиз.